Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз эмнеге эркектер үчүн, фамилиялык бизнес эмне үчүн эркектер үчүн? Эмнеге чындап эле бул бизнесте эркектер үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр бар жана эркектер кандай перспектива күтүп турат? Ошол жөнүндө айтып берели. Так, бизди мына бүгүн уже байланышыбыз демек мыкты болсо анда сол убакта баштай беребиз. Бизде мына Таш көмүрдөн көрүп атышат, Медербек кызы Назира Санкт-Петербургтан, Айнура Бишкектен, мына ар кайсы география ар кайсы жактан көрүп атышат. Билебиз, билишибизче дайым бизди СНГ мамлекеттеринен да көрүшөт, анча-мынча да Европа, АКШдан да көрүп калышат, кээде Түркиядан көрүп калышат. Ошондой, ошол сыяктуу ар кандай географиядан көрүп атышат. Ата Кыргызстандын баардык булуң бурчтарынан бар бизде көрүүчүлөр бар экенине ишенебиз. Кимдирбөө биздин сабакты азыр запись менен көрүп атат. Запись менен көрүп аткандарга чоң салам. Өзгөчө азырынча эркектер азыраак, бирок билебиз, бара-бара эркектер да бул сабакты көбүрөөк көрө баштайт. Анткени деген 2 күн мурун эле жарыялап калгандыктан бизде кимдирбөө билип калды, кимдирбөө билбей укпай калды. Бирок записьти мен ойлойм көпчүлүк көрө баштайт. Анда эмесе мына биздин бүгүнкү сабагыбыз мындай эркектерде кандай перспектива болмокчу деген темада сүйлөшүп кетебиз. Ошондой эле бизде бул жерде бир нерсени эске айтып кетиш керек. Мен азыр бул иште өзүм эмне иш кылыш керек, кандай иш жасаш керек, эмне үчүн акча төлөйт, аны айтып бербейм, мен болгон перспективаларды айтып берем. Ал эми аны айтып берүүчү өзүнчө кудай буюрса планда бар, өзүнчө дагы презентация жасайбыз азырынча. Бизде бар презентациялардан көрсөңүздөр болот. Бизде менин Мирлан Батырханов кыргызча деген каналында, кырг деген каналында ошол жерде плейлист бар, онлайн презентация деген жерде каалаган темада ал жерде презентациялар бар. Ден соолук темасы менен иштегендер үчүн деген бар, айлыкка иштеп аткандар үчүн, жакшы айлыкка иштеп аткандар үчүн деген бар. Ошондой эле чакан бизнесинин ээлерине деген презентациялар бар ар кандай. Анан жалпы презентация бар, ал боюнча үй кожокейлерине ылайык жасалып калган. Бирок кантсе да аны көрүп сиз демек үй кожокейлер ушундай натыйжалар жасап атса, демек мен эркек башы менен, толугу менен башы менен киришип, ал үй кожокейлерин түшүнөсүздөр, ар кандай жумуштар болот алардын. Үй жумуштары, үй бүлөлүк жумуштар, кайнене деген, кайненеге кызмат деген нерсе бар, күйөөсүнө кызмат деген көптөгөн толгон токой иш бар. Аялдардын башында эркектер салыштырмалуу караганда бизнес, акча табуу деген темага көп бериле алабыз. Эгерде албетте турмуш шартыбызды жакшыртууга аракетибиз бар болсо, умтулуубуз бар болсо, бул нерсеге биз убакыт көбүрөөк бөлө алабыз. Каалаганча эртеден кечке кааласак бизнес менен алек боло алабыз. Албетте дайыма эмес, бирок көпчүлүк учурда. Ошого салыштырмалуу кээ бир презентацияларда үй кожокейлерин айтылчу болсо, булар жеткенден кийин демек мен деле жете алам деген кабыл алсак болот. Ошон үчүн мен бул жерде ал презентацияларды айтып отурбайм. Ошол презентацияларды көрсөңүздөр болот. Ал боюнча сиз ошол сизди ким бул видео менен бөлүшкөн болсо, кайсы жерде деп сурасаңыз, сизге менин каналыман онлайн презентация деген плейлист бар. Ошол жерден алып жөнөтсө көрүп чыксаңыздар болот. Негизинен бул үстүртөн маалымат, албетте. Ошондой эле менин каналымда бул ишти эмнеден башташ керек, бул иште эмне иш жасаш керек, эмнеден баштайм деген сыяктуу видеолор бар, көрсөңүздөр болот. Ошол жерде сизге багыт берет. Мен бул жерде багыт бербейм, сиздерге видение. Бул бизнестин келечеги кандай, эмне үчүн эркектерге бул бизнесте сонун укмуш, сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол темада сиздерге кичине маек берип, өзүмдүн көп жылдык бул бизнесте көп жылдан бери мен байланышым бар, ошол көп жылдык мен көрүп жүргөн видениемден бөлүшүп кетем жана мен билген билимимден бир аз бөлүшүп кетейин. Эмнеге дегенде, мен бул бизнесте көптөгөн эркектерди, аябай көптөгөн эркектерди көрүп атам. Көптөгөн эркектер сонун чоң ийгиликтерди жаратып атышат. Анан эмнеге дагы башка бир эркектер бул жөнүндө билбей калыш керек деген нерсе болот. Бирок мен эркектерге айтып жүргөндө ар кандай кабыл алышат, албетте. Бул дагы статистика. Статистика дегенибиз биз 10 адамга айтсак, 10 адамдын баары тең жакшы кабыл албайт. Бул аялдар менен деле болот, эркектер менен деле болот. Бул мисалы үчүн 10 адамга айтсак, 10 адамдан 2-3 гана кызыгып көрүшөт. Калганы угуп коюшат да сонун экен деген бойдон кала беришет. Мен эркектерге көп эле айтып жүрөм, бирок статистика дегенибиз баары тең кызыга бербейт. Бул аялдарда деле ошондой. Ошол сыяктуу албетте эркектерге азырынча азыраак айтылган, маалымат азыраак берилген, ошол себептен көпчүлүгүңүздөр бул нерсе боюнча маалыматыңыздар жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул сабактын сиздерге пайдасы тиет деп ойлойм. Ал эмесе эмнеге эркек вообще деги эле бизнес кылыш керек? Бул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эмне үчүн ал айлыкка иштебестен бизнес жасаш керек? Келиңиздер бирге иликтеп сүйлөшүп көрөбүз. Кимдир бирөө ой пикири бар болсо жазыңыздар. Мен бул жерде бир-эки моменттерди жазып кеттим. Сиздер дагы өз пикириңиздерди жазыңыздар. Эмне себептен эркек бизнес жасаш керек? Фамилиялык бизнес эмес, деги эле бизнес кылыш керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн эркек киши бизнес кылыш керек айлыкка иштебестен? Ушул боюнча келиңиздер сүйлөшүп кетели, ой пикириңиздерди жазыңыздар, айтыңыздар. Сиздер жазгыча мен бир себептердин бирин айтып кетели. Эркек бул багуучу, добытчик, үйдө багуучу адам, акча тапчу адам бул эркек. Бизге эркектерге мойнубузга эмне жүктөлгөн? Төрөлгөндөн баштап эле жүктөлгөн. Биз ошого үйрөнүшүп кеттик, акча табууга, үй бүлөнү камсыз кылууга. Биринчиден үй бүлөнү камсыз кылууга, экинчиден ата энени камсыз кылууга. Ата энени багуу бул эркек баланын биздин милдетибиз. Бул кыздардын милдети эмес. Кыздар алар мүмкүн болушунча колунан келсе жардам берсе болот. Бирок алардын бул милдети эмес. Ал кааласа бул сүннөт демекчи, кааласа жардам берсе болот. Бирок ата энени багуу бул биздин эркектердин парзыбыз. Ошол себептен бизге акча көп керек, акча
мүмкүн болушунча чоң суммалар керек. Ошон үчүн эркек бизнес жасау керек. Айлыкка гана иштеп жүрбөстөн, айлыкка иштеп аткан учурда дагы айлыкка иштегенче кошумча бир иш, кошумча бир бизнес жасаш керек. Бирден бир себептердин бири ушул. Сиздер дагы ой пикириңиздер болсо жазыңыздар. Кандай себептен эркек, эмне себептен эркек бизнес жасаш керек? Кийинки себеп бул жерде сиздер жазгыча мен да айтып кете берейин. Орточо айлык бизде Кыргызстанда орточо айлык 2021 жылдын статистикасына таянып айтсак, чакан бизнес, эгерде ал бизнесте 15 орунга чейин бар болсо жумуш орун, анда ал жерде орточо айлык 7000 сомдон атат. Көрүп атасыздар, Демек 15 орун болсо ал жерде иштегендердин саны, демек 15 орундан азыраак болчу болсо анда 7000 сом орточо айлык төлөнөт экен. Мына өтө аз, көрүп атасыздар. 7000 сомго азыр эч нерсе келбейт. Мына орточо айлыктар бизде ошондой. Кийинки нерсе, эгерде 100 жумуш орун бар чоң ишкана болчу болсо, анда бул орто ишкана деп койсок болот, анда бул 14 сомдун тегерегинде айлык төлөнөт экен. Бул эми орточо деп атат да, кээ бир региондордо көбүрөөк, кээ бир региондордо азыраак. Мисалы үчүн биздин Сулуу-Салда 30га жакын адам иштейт. Ал жерде бизде эң кеминде 7000 алышат. 7000 орточо эмес да. Бул деген болбой калды дегенде 7000 алышат. А так орточо 15, 20, 30 тегерегинде алышат. Киреше. Бул албетте процент соодадан эсебинен болот. Ошон эсебинен жакшы чыгып атат. 250 жумуш орун. Анткени бул ош. Бирок менин билишимче Нокат сыяктуу кичинекей, балким айталы бир Жети Өгүз сыяктуу кичинекей жерлерде бул чындык. Ошон үчүн ортого чакканда ошол сумма келип калат. 250 жумуш орун жана андан көп болчу болсо, анда орточо айлыктар 23 000 болот. Чындап эле, мисалы үчүн мен тааныштарым бар, Экоисламик банкта иштешет, 23 000, 25 000 тегерегинде, 26-27 000 тегерегинде майына алышат эле. Могу акыркы инфляцияга чейин ошондой алышат эле. Азыр эми инфляциядан билбейм кандай болду. Бирок инфляция болуп кеткече мына ошондой айлыктарды алышчу. Начальниктери 30-40 000 тегерегинде алат эле. Мисалы үчүн ушул банкта иштегендер, Ошон үчүн бул чындык, мына статистика туура эле болуп атат. Демек, бул акчага азыркы учурда эгерде эркек ушундай алчу болсо, бул эч нерсеге жетпейт. Мен банкта иштейм, мен бул жерде жетекчимин деген менен кандай бир уурлук жол болбосо, же кошумча жумуш болбосо, же кошумча бизнес болбосо, ал эркек үй бүлөсүн бага албайт. Ошол себептен бул муктаждык, бул акчанын жетишпегендиктен эркек сөзсүз түрдө иштеш керек. Ал үй бүлөсүн да бага албайт андай айлык менен, ата энесине да жардам бере албайт. Чоң максаттарга, тем более ансыз деле чоң максаттарга жете албайт. Ошон үчүн буга караганда, так, мен бул жерде чатты бир көргөн бойдон катып калган турбайбы, эмне эле жооп кетпей атат десем, вебинар комнатаны дагы деле мен так котолуп колдонуп үйрөнө эле келсем. Сабактар офлайн аркылуу болсо өсүү жакшы болот экен. Менин оюм МВД офлайнга өсүү жакшы болот. Пожалуйста, офлайн сабактарды көбөйтүңүздөр. Макул. Офлайнды биз жасап көрдүк, офлайнга үй кожокейлери келе беришпейт. Үй кожокейлери балам бар, балам алып келсем болот дейт, алып келгенден зычуу болот. Кыйын нерсе. Анан жана башка. Чай ичкендин да акчасы жок. Келишет. Эми көпчүлүк биз директор, лидер акча таап аткандай жокпуз. Ошон үчүн офлайн жолугушуулар болсо, кылып атабыз. Бирок кылганда кыйын экен да, үй кожокейлери менен онлайн иштеген эле жакшы. Так, Тилек Усенов, Шамалды сайт. Бишкек, Акмарал, кататат дейт. Таш көмүр жана башка бүт жактан жазып атасыздар. Эң жакшы рахмат. Мен сиздерди бул жакта жазганыңыздарды көрбөй калып, менде катып калыптыр. Жогору жакта алып кеттир. Демек, кийинки нерсе эмне, акча жетпейт деп атабыз. Кийинки нерсе автоматташтыруу. Бара көпчүлүк жумуштарда эмне болуп атат? Өзгөчө завод, фабрикаларда адамдардын жумуш орунун акырындык менен роботтор, искусственный интеллект жасай баштады. Мисалы үчүн бир убакта машина жасоо үчүн айталы ошол завод, фабрикада мисалга 300 000 жумушчу иштеген болсо, азыркы учурда 100 000, 3 эсе, 4 эсе аз жумушчу иштейт. Эмнеге? Эмнеге дегенде, жумуштун көбүн азыркы учурда автоматташтырылып, уже компьютер роботтор жасап атат. Мисалы үчүн эсиңиздерде бир убакта бухгалтерлер дагы, бухгалтер деген кесип аябай керек болгон, жумуш көп болгон. Азыр деле аз дебейбиз, көп эле. Бирок мурун 10 бухгалтер жасаган жумушту азыркы учурда 5 бухгалтер жасайт, же 7 бухгалтер жасайт. 3 эсе, 4 эсе аз бухгалтер керек болуп калды. Кээ бир ишкада жада калса 10 эсе аз бухгалтер керек болуп калды. Эмнеге? Автоматташтыруу, көпчүлүк жумушту компьютер жасай баштады. Бул деген окшош жумуштар, өзгөчө окшош жумуштарда бара жумуш жок боло баштайт, автоматташтырып. Уктуңуздар, укпадыңыздарбы? Яндекс азыркы учурда автоматтык түрдө өзү айдай турган автоунааларды тест жасап атат. Эгерде ал жакшы иштеп калчу болсо, анда миңдеген, миллиондогон таксисттер жумушсуз калат. Бул дагы мына көрдүңүздөр, канчалаган үй бүлө баккан адамдар каражаты жок калат. Ушул өзгөрүштөр болуп атат. Ушул өзгөрүштөр болгондуктан, автоматташтыруу болуп аткандыктан, эркек өзгөчө жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи.
дагы кошумча акча тапчу булактар жасап койгон жакшы болот. Ошол себептен ал адам бизнес мүмкүнчүлүктөрдү карап жүргөнү жакшы жана бизнес мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнүп жасап үйрөнгөнү жакшы. Экинчи нерсе кризис. Албетте кризисти көрүп атасыздар. Биз билбейбиз канча жыл уланат. Азыр согуш болуп атат улам. Келечекте мына күзүндө ачкачылык болушу мүмкүн деген нерсе болуп атат. Дан азыктары уже аз, Украина менен Россия согуш билсеңиздер керек. Булар орточо 30-40%, 30бу, 1/5 же 1/4 дейби, ошондой экен. Дандын дүйнөлүк базарга 4/1 же 5/1 ушул эки мамлекет алып чыгат экен эле. Базарга алып чыгып, ошол себептен азыр эми дан жетишпейт дагы. Көп нерсе кымбаттап кетет, ачкачылык болушу мүмкүн, кризис. Бул деген көптөгөн иш, жумуш орундар жоголот, кризистин айынан көптөгөн ишканар жабылып кетиши мүмкүн. Бул дагы эркекти алдын ала бул ойлонбосо өтө опасный абалда калтырат, үй бүлөсү ачка калышы мүмкүн. Ошол себептен эмне алдын ала бул нерсени карай жүрүш керек, жасай жүрүш керек. Кийинки нерсе индустрия кылымы бүтүп атат, уже мурунку завод, фабрика, өндүрүш деген нерсе уже толуп кетти, көбөйүп кетти. Азыр маалымат кылымы келип атат. Маалымат кылымы башкача. Бул эме? Бул маалымат менен иштеш керек. Бул ар кандай IT секторлор, ар кандай реклама, жарыя секторлор болушу мүмкүн. Азыр көрүп атасыздар, маалымат кылымы өнүккөндүктөн блогерлер кандай акчалар таап атышат. Мурун мисалы үчүн блогерлер тапкан акчаны табыш үчүн бир кандай бир кичинекей цех же завод же бир нерсе бар болуш керек болчу. Азыр ошол нерсеси жок адамдар, ошол завод, фабрикасы бар адамдай, мисалы үчүн чакан завод, фабрикаларды айтабыз, ошондой эле киреше табып алышат. Мен деле мисалы үчүн завод, фабрикам эч нерсем жок, бирок өндүрүш кылымында мен азыркыдай акча табышым үчүн мен ошондой завод, фабрикам бар болуш керек. Болсо керек эле. Азыр завод, фабрикасы жок эле, эч кандай капиталы жок эле. 1000 сомдон бизнес баштап, азыркы учурда айына орточо эсептегенде 900 миңден миллион сомго чейин киреше көрүп атабыз. Бул информация же маалымат кылымынын көрсөткүчү. Мага ошого мисалдар толтура көрүп жүрсөңүздөр керек. Ошон үчүн индустрия кылымы бүтүп атат, кылым алмашып атат, кылым өзгөрүп атат. Буга жараша биз дагы, эркектер дагы, аял кишилер дагы өзгөрүш керек, көз карашты өзгөртүш керек. Өзгөртпөсөк биз эртеңки күндө өтө кооптуу абалда калышыбыз мүмкүн, биздин үй бүлөбүз кооптуу абалда калышы мүмкүн. Өзгөрүштө алдын ала өзгөрбөсөк кийин элдин баары өзгөрүп атканда кыйын болуп калат. Конкуренция көбөйүп кетет. Ошон үчүн бул жерде мындай сөз бар: кудукту суусаганга чейин казыш керек. Суусаганда эмес, же суусаганда казыш керекпи? Суусаганда казсак эмне болобуз? Албетте суусап биз өлүп калышыбыз мүмкүн. Суу жетпей, билесиздер, адам баласы көп болсо 1 сутка жашайт, ошондой эле суу жетпей, суусу жок. Ал эми тамак аш жок, 1 жума жашай алат, көрдүңүздөр. Ошон үчүн кудукту суусаганга чейин казабыз. Туалетти аркага калоо келгиче жасап коюш керек, эмесе ал жерде кыйын. Эми туалет албетте башка маселе, бул оңойраак. Суу чалуу кыйын маселе эмес. Суу жок болсо табыш кыйын. Өзгөчө элестетиңиздер, чөлдө жүрсөк алдын ала сууду бир катуу суусагыча суубуз бүтүп калбаса, таба албасак, эртең аябай жаман абалда калышы мүмкүн, өлүп калышы мүмкүн, суу жетпей. Ошол сыяктуу ушул өзгөрүштөргө алдын ала даярданыш керек. Кийинки момент бул эмне? Бул бизде дагы көбүрөөк түшүнүш үчүн, дагы көбүрөөк жооп алыш үчүн эмне үчүн эркек киши бизнес тармагын өздөштүрүш керек, бизнес тармагында мүмкүнчүлүктөрдү карап жүрүш керек жана бизнес тармагында өзүнүн өнөрүн өнүктүрүш керек. Бай адамдардын сырлары аттуу менин каналымда бар. Мирлан Батырханов 40 деген каналда бай адамдардын сырлары деген плейлист бар. Ошол жерде биринчи бөлүгү. Ушул сабакты сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Бул сизге азыркы замандын акча табуунун 4 жолун, 4 түрдүү келечекти, 4 түрдүү эркиндикти, 4 түрдүү кулдуктун формасын көрөсүздөр жана кожоюндардын формасын көрөсүздөр. Көпчүлүк адамдар ойлошот, азыр кулдук жок деп. Чынында кулдук дагы деле бар. Болгону шаарлар өнүккөндүктөн кулдар билимдүү болуш керек болгон дагы ошол билимдүү кулдарды даярдаган. Негизинен азыркы заманда биз башкача, көпчүлүк башкача кулдар. Адамдардын 80% азыр деле кул болуп жашашат, бирок алар акчанын кулу. Укуктуу кулдар десек болот, бирок кулдан айырмасы аз. Ошон үчүн жаңы формадагы кулдар деп койсок. Бул боюнча ушул китепти окуп чыгасыздар. Бул боюнча бизге миллиондогон адамдарды бизнес тармагына бурган Роберт Кийосакинин китебинин мотивинин негизинде жана өзүмдүн көптөгөн мисалдар көрө билүү менен бул жерде сабакта видеодо айтып берген. Ошол китептин негизинде мына бай адамдардын сырларында негизинде жасалган видео, муну көрсөңүздөр толук камдуу маалымат аласыздар. Эми ушул боюнча ушул китептен бир эки моменттерди айта кетели. Мисалы үчүн бизнестин өзү негизги 2 түрү бар. Эгерде мен бизнеске үйрөнөм десеңиз, 2 түрдүү бизнестин негизги 2 түрү бар. Биринчиси, албетте анын түрлөрү көп. Классификацияга жараша бул жерде бөлүнөт. Негизги модель деп койсок, 2 модели бар бизнестинчи. Бирөө чакан бизнестеги модель, экинчи чоң бизнестеги модель. Ал бизнес кичинекей болушу мүмкүн, бирок модели чоң бизнестин модели болушу мүмкүн. Ошондой эле ал бизнес чоң болушу мүмкүн, бирок модели кичине чакан бизнестин модели болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн базарда соода кылган адам миллион доллар оборот кылса дагы, ал чакан бизнестин модели болушу мүмкүн. Кандайча? Бизнес ачкан киши бар мезгилде гана ал бизнес кетип, ал жокто эгерде токтоп калып же уурулук башталып жана башка болсо, анда бул чакан бизнестеги модель. Ал оборотко карабайт.
ал системага карайт да. Ошол эле учурда айталы 100.000 сом же миллион сом оборот соода жасап аткан бизнес дагы өзү кичинекей болуп туруп, соодасы кичинекей болуп туруп, чоң бизнестин моделинде курулган бизнес болушу мүмкүн. Ал келечекте чоң бизнеске айланат жана ошол ачкан кожоюнга, ошол бизнестин ээсине келечекте эркиндик жана акча берүү убакыты алып келет. Ал эми чакан бизнестин моделиндегилер ал ошол бизнес ачкан адамдар өмүр бою бизнесинин кулу болот. Бул боюнча бизде притча бар, сонун притча. Эки жаш жигит, муну көрсөңүздөр болот ютубта, Пабло и Бруно, притча о водопроводе деп жазсаңыз, же болбосо притча о водопроводе деп жазыңыз, же болбосо Пабло и Бруно деп жазсаңыз, бул боюнча орус тилинде укмуш, сонун мультфильм, чоңдор үчүн мультфильм чыгат. Ал жашоо жөнүндө, убакыт жөнүндө, акча жөнүндө, эркиндик жөнүндө толук кандуу жакшы түшүндүрүп берген. Ошол жерде сиздерге толук маалымат берилет, көрсөңүздөр болот. Ошондон мен бир аз кыскача бир эки мисал келтирип кетейин, сиздерге бир кандайдыр бир түшүнүк берип кетчү деңгээлде болуш үчүн. Эки жигит суу ташый баштайт, ал аялда суу жетпегендиктен ошол жигиттерге ар бир чакасына челегине акча төлөп берет экен да. Ушул ушунча литр алып келип бергин деп төлөшөт экен. Айылдын жашоочулары аялдарыбызды кыйнабайлы деп ушу эки жигитти жумушка алат. Жаш жигиттер кубанган бойдон сүйүнүп, сонун жумуш пайда болду биз деп жумуш издеп жүргөн жигиттер суу ташый баштайт. Анан бирөөсү арык болуп, өтө слабый болгондуктан, алсыз болгондуктан, экинчиси күчтүү качок, чоң Ван Дам же болбосо Арнольд Шварценеггердей качок болгондуктан ошол сууду ташып, кубанып ташый баштайт. Экинчиси чарчап кала берет, алсызыраак. Анан чарчап калгандыктан ага идея келет. Мен эмнеге водопровод курбайм деп, водопровод куруштун бизнес планын түзүп чыгат дагы, шериги берки качок доосуна шеригине Бруного көрсөтсө, Бруно жок, мен деген үй алышым керек, мен үйлөнүшүм керек, мен деген үй алышым керек, мунун баары кеч, мен водопроводко бир топ акча киришим керек болот. Анан качан курам муну, болобу болбойбу деп ишенбей анан суу ташыйм дейт. Экинчиси макул деп туруп, күнүнө 6 саат, 7 саат ташыйт, анан кечкурун 3-4 саат болсо убактысын водопроводко бөлөт. 6 саат, 7 саат тапканына жашайт, водопровод калган акчасын водопроводко киргизет. Ошентип отуруп водопроводун кура берет, элдер түшүнбөйт, элдер шылыңдайт. Койчу водопроводун качан бүтөт? Пабло водопроводчик, Пабло водопроводчик деп шылыңдап, ага бир кличка коюп коюшат, ат коюп коюшат. Анан ошол Пабло водопроводчик болуп, өзүнчө бир элдин шылыңдаган адам болуп калат. Ал эми Бруно болсо азамат сууларды ташып, эртеңки келечекте качок болду да, кача күчүн көбөйтүп, анан чакалардын челектерин көбөйтүп, чоңойтуп, размерин көбүрөөк суу ташый баштайт да, көбүрөөк таба баштайт. Натыйжасында арадан жылдар өтүп үй алат, жылдар өтүп үйлөнөт, жылдар өтүп уй алат. Ошентип отуруп мына байыдым деп ойлойт. Арадан көп жылдар өтөт, барып уже жанагы Брунонун ден соолугу кете баштайт дагы, мурункудай суу ташый албай калат. Мурункудай суу ташый албай калганда, албетте ал күндөз өтө көп иштеш үчүн, ошол үйдүн баарын камсыз кылып туруш үчүн билесиздер. Үй эмне? Бул тынбай чыгаш алып келчү нерсе. Үй бүлө дагы чыгаш алып келип турчу нерсе. Бул жаман нерсе деп аткан жокпуз. Бул болгону муну эске алыш керек. Демек ошого жараша план болуш керек, акча темасында. Ал болсо ошонун баарын камсыз кылыш үчүн мындан дагы көбүрөөк иштеш керек болуп, катуу чарчап калат да, кечкурундары барда пиво ичип отурат, чарчаганды. Чарчоо басталды. Бруно болсо дагы деле куруп аткан болот. Арадан көп жылдар өтүп, Пабло дегеним Бруно ишке жарабай баштайт. Анткени дегенде на износ өтө көп иштейт. Мына бизде канчалаган жигиттер, канчалаган аялдар, кыргызстандыктар эмне чет өлкөгө барып иштеп келип атышат, келгенде тиши жок, жана башка болуп, ден соолугу, почкасы кеткен, жана башка болуп атат. Эмнеге? На износ иштеп атышат. Орустар ошо местный, ошол жерде жашаган орустардай, же ошол жерде жашаган башка улуттарда иштебей атышат. Алар сырттан келгендер башкача иштешет, башкача күч менен иштешет. Анан кийин көп жылдар өтүп ишке жарабай калышат. Ошол абал келип атат дагы, Пабло болсо акыры аягы водопроводун куруп бүтөт. Водопровод куруп бүткөндө эмне болот? Албетте ал мурункучалык кечке суу ташыбаса дагы суу ташылып акча түшүп аткан болот. Анын жумушу фильтрлерди тазалап, суудун арык жана башка водопроводун тазалап туруш, жана элден акча жыйноо. Башка убакта ал бош. Эми бул адам албетте эркиндик дагы бар, бул адамда акча дагы бар. Анан кааласа сиздерге суроо, бул Пабло башка айылдарда дагы эми водопровод кура алабы? Сиздерге суроо, жооп берип көрүңүздөр. Албетте туура айтасыз, ал кура алат. Себеби дегенде ал Паблодо убактысы бар, убактысы бар. Ал Пабло башка жерлерде дагы эми водопровод кура алат. Негизинен дагы убакыт дагы бар, өзүнүн үй бүлөсүн багып туруу үчүн акча дагы бар. Бул эми башка жакта дагы 2, 3, 5, 10 чакты жерде водопровод курулат. Эң туура айтасыз Гүлбакы. Демек ошол себептен ал эртеңки күндө байый алат. Ал эми Бруно болсо бай үчүн ал 10 саат эмес, 15 саат иштеш керек. Анан 20 саат иштеш керек болот. Мына бизнестин эки модели. Бири чоң бизнестин моделинде бул эртеңки күндө чоң масштабка чыга берет. Башкача айтканда масштабируемый, чоң масштабка чыгарса боло ала турган бизнес десек, мына ушундай бизнес жасаганыбыз туура болот. Ал эми чакан бизнестин ээси бул өмүр бою иштегенде гана өмүр бою акча түшүп турат.
иштебей калды, акча түшпөй калат. Мисалы үчүн биздин тааныштарыбыз бар, биздин туугандар бар. Мисалы үчүн Казакстанда, Москвада базарда соода кылышат, эч жака чыга алышпайт. Эмнеге? Эмнеге дегенде бир жума чыгып кетсе, минус 200 миң, 300 миң артка кетишет. Эмнеге дегенде аларсыз алардын бизнеси кетпейт, токтоп калат. Мына ошол чакан бизнестин модели. Биздики чоң бизнестин моделинде биз жасап аткан, биз чет өлкөгө саякатка барып келип, счетту карасак, бизге акча түшүп калган болот. Тескерисинче, бизнесте дагы бир өзүнчө өсүүлөр болгон болот. Албетте такыр таштап койбойбуз. Биз эч бир бизнести, баардык бизнести контролдоп карап туруш керек. Поддержание кылып туруш керек. Бирок поддержание менен эртеден кечке иштөө эки башка нерсе. Ошон үчүн мына эркек башыбыз менен биз эмне мындай нерсени карап койбосок, эртеңки күндө ишке жарабай калганда биз бирөөнүндай абалда калышыбыз мүмкүн. Албетте ал ишке жарабай калганда эмне болду? Анын акчасы, тапкан акчасы тескерисинче уже дары дармекке кете баштайт, жана ага акча түшүп турчу булак жок анан. Ошон үчүн бизде акчанын эки багыты бар. Бирөөсү наличка акча, экинчиси акчанын агымы. Бул боюнча да Кийосаки өзүнүн китебинде сону айткан, мен Бай адамдардын сырларында да үстүртөн айтып бергем. Акчанын агымы бул сиз келечекте мурункудай иштей албай калсаңыз дагы сизге акча агып келип туруш керек. Ошондой булак жасаш керек. Экинчиси болсо наличка. Наличка сиз бүгүн сонун иштеп койдуңуз, сизге крупный сумма, бир 100 миң же 50 миң түшүп калды. Бул наличка. Наличка сиздин убактылуу проблемаңызды чечип берет, бирок сизди байытпайт. Сиздин көп жылдык проблемаларыңызды чечпей берет. Наличка бул убактылуу жанагы наркотикке окшогон сыяктуу нерсе. Наркотик наркоманга бир бергенден же алкашка бир арак келгенден тынч отуруп калат. Ал келбей калса тынчыгып ордунда тура албай калат. Наличка ошол сыяктуу. Адам наличканын артынан чуркай берсе, бул да керек, бул керек эмес дебейм. Наличкага да иштеп тапканды үйрөнгөн жакшы. Бирок наличка адамды наркоманга окшотуп коет. Ал 100 миң тапмайынча ордунда тура албайт. Бирок айына 20 миң таап турчу бир булак куруп коебой десе, ага чуркабайт. Ал наличка, ал акчанын агымын түшүнбөйт. Ал водопроводду түшүнбөйт. Наличканын артынан чуркаган адам суу ташыйт. Ал эми акчанын агымы түшүп турчу булак жасаган адам кандай бир бизнес система курат. Мен азыр сиздерге көрсөтүп аткан нерсе ошол сыяктуу бизнес система. Бизнес системаны курган адам бул акчанын агымын түзөт. Бирок 20 миң менен токтоп калбайт, аны эртең биз масштабка чыгарсак болот, водопровод. Мисалы үчүн бир водопровод курдук, айталы бул айына 30-40 миң алып келди. Экинчи водопровод курдук, айына 30-40 миң алып келди. Ал водопроводду чоңойттук, мисалы үчүн масштабы чоңойду, эртең айылда жашоочулар көбөйдү, масштабы чоңойду. Чоңойгондо 30-40 миң алып келип аткан сиздин айталы акчаны түшүп турчу булагыңыз 50-60 миң бере баштады. Андан кийин 3-чү айылда курдуңуз, 3-чү айылда дагы барып ал жерде жашоо тургундар көбөйдү, суу ташыгысы келбей калгандар көбөйдү барып. Сизде дагы бир булагыңыз 50-60 миң бере баштады. 3 жерде ачканда бул деген 150 миң, 180 миң келише чыга баштайт. Мына ушинтип чоң масштабтарга чыга баштайт. Бай жашаган адамдар ошол эле кезде өзүнүн үй бүлөсүнө дагы бир бизнес ачканы, убактысы бар адамдар, эртеңки күнү айына 1 миллион 500 миң сом акча тапканы, убактысын бөлө алган адамдар ушинтип кандай бир бизнес большой модели, чоң бизнестин модели деген модельдеги бизнести курушкан. Ошол модельдердин бири мына бизде 4 вариант бар. Эгерде сиз ошондой модельдеги бизнестерди мен караштырам десеңиз, сизде 4 вариант бар. Бирөөсү өзүңүздүн бизнес брендиңиз. Өзүңүз кандай бир дүкөн ачасыз же кафе ачасыз, ошонун брендин өнүктүрөсүз. Өндүрөсүз. Ошол брендке убактыңызды бересиз. Ошол брендти реклама кылып, элге таанымал кыласыз. Ошол бренд барып арадан 5 жыл өтөбү, 3 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, ал брендти баары тааный баштайт. Сиз жашаган шаарда, сиз жашаган шаарчада өзүңүз жакшы тааныган дүкөндөр бар, кафелер бар, баня, мончо жана башкалар бар. Ошолордун баары бизнес бренд өнүктүргөн, Бизнес брендти тааныган адам эртең мисалы үчүн айталы, Нават дегенде же болбосо айталы, Фрунзе Глобус дегенде баарыбыз бул бизнес брендти тааныйбыз, Бирок ал бизнес бренд болуш үчүн же көп акча кетти, же көп убакыт, мээнет, энергия жана башка кетти. Андан арадан көп жыл, 5 жыл, 10 жыл өткөндөн кийин ал бизнес бренд элге таанымал болду. Таанымал болгондон кийин ошол бизнес брендке адамдар келе берет. Эгер албетте ошол бизнес брендтин сапатын сактай албасак, барып адамдар кача баштайт. Билесиздер, кээ бир кафелерден сапат сакталбагандыктан жана башка жерден адамдар кача баштайт, ошол кафелерден же сулук салондордон. Эгерде анын сапаты өлө баштаса, сапатын поддержка кылып туруш керек, албетте. Бул вариант өзүнүн эң кымбат вариант жана эң кыйын вариант. Жаңы ишкерлердин 90-95% алгачкы бизнес ачканда 1 жыл, 2 жыл, 5 жылдын ичинде банкрот болуп жабылат. Өзүңүздүн бренд ачканыңызда сизде ошол кооптуу маселе күтүп турат. 90 жаңы ишкерлердин 90% банкрот болуп жабылат. Эмнеге дегенде сиз жалгызсыз, сиздин бизнес технологияларыңыз жок, сизде эч ким ушул бизнести ушундай кылсаң өнүгөсүң деп үйрөтпөйт. Өз башыңыз менен көптөгөн каталарды жасап отуруп, өз башыңыз менен шишкаларды жеп отуруп, таштарды, муштарды жеп отуруп, анан ошол технологияларды иштеп чыгасыз. Ага чейин 5 жыл, 10 жыл өтүшү мүмкүн. Ошол 5 жыл, 10 жыл өтүп, сиз ушул бизнести жакшы түшүнгүчө, сиз жабылып кетишиңиз да мүмкүн, өзгөчө конкуренция көп мезгилде.
Азыркы учурда бара-бара конкуренция көп тармакта уже конкуренция көп болуп калды. Кардарлардын тандоосу көп. Кардарларда выбор көп, ошон үчүн эмне конкуренция күчтүү болуп баратат. Өзүңүздүн бренд өнүктүрөм десеңиз, өзүңүз жалгыз иштөө өтө кыйын. Ошол себептен бул жерде тобокел көп. Экинчи вариант, жана бул эң кымбат, эң узак, эң кыйын вариант деп атабыз, Бирок аны жасабасаңыз бул укмуштуу. Эгерде сиз ошого даяр болсоңуз, албетте жасаңыз. Бирок буга көп жылдар кетип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн бизнес бренд сулуу салонду раскрутка кылып, элге таанымал кылып, акчабыздын үзүрүн көргүчө бизде 3,5 жыл биз акча көрбөстөн тапканыбызды кайра өзүнө киргизип аттык. 3,5 жыл ошого бизнес брендке иштедик. Андан 4 жылы гана бизге прибыль чыга баштады. 4 жылы гана биз аны чоңойтпогондуктан, анда чоңойтуп биз Кыргызстандын деңгээлде чоң сет кылат деп кылабыз анда балким 10 жыл, 15 жыл акчабызды көрбөйт элек. Ошол акчасын кайра түшкөн акчасын өзүнө киргизе бермек элек балким. Кийинки вариант бул франшиза. Франшиза деген бул эмне? Бул кандай бир билесиздер, Waikiki, Collins, KFC, McDonald's, H&M, дагы кандай брендтерди эме франшизалар билесиздер, атактуу чоң фирмалар бар. Азыр алардын тизмеси чыгат, көрөсүздөр. 1С ушул сыяктуу көп франшизалар бар. Франшиза деген бул эмне? Бул даяр кандай бир компания сизге даяр бизнес берип атат, даяр жумуш орун же бизнес орун берип атат. Ошол жерге сиз кошулуп, ага акча төлөп киресиз, паушальный взнос деп коет, жана роялти төлөйсүз. Эгерде сиз кызмат болсо роялти төлөйсүз. Эгерде товар болсо анда роялти төлөбөйсүз. Роялти деген бул сиздин соодаңыздан 1% чыгарып бересиз. Кандай 1%? Ар фирманын карагандай, ар кайсы товарды карагандай. Товар болчу болсо ал жерде роялти төлөбөйсүз, анткени сиз оптом ошол товар өндүрүп чыккан заводдун өзүнөн аласыз, ошон үчүн ал жерде роялти жок. Роялти төлөбөйсүз. Себеби оптом гана аласыз. Ошол фирманын гана товарын алып сатып берип атасыз. Бул франшиза. Кандайдыр бир күчтүү чоң брендке кошулуп, ошонун бир точкасын, бир соода түйүнүн алып, ошону өнүктүрүп бересиз. А сизге болсо ал компания даяр бизнес технология берет, даяр товар берет, же даяр кызмат берет, же болбосо даяр котлеттерди берет, жана башка даяр система. Сиз аны өзүңүз ойлоп таап отурбайсыз. Көп жылда отуруп, ушундай кылса жакшы болот экен деп отурбайсыз. Сизге даяр ошол бизнесте 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан бери иштеген адамдар ошол китепти атайын материалды жазып чыккан. Ошону окуп отуруп, сиз өз бизнесиңизди оңой куруп кете аласыз. Франшизанын күчтүү жери, жада калса студент эгер акчасы болсо эле ошол бизнести ачканы, ошол бизнесте акчасы болсо жана каалоосу болсо үйрөнгөн. Китепти окуп эле башкара алат. Макдональдсты жөнөкөй студент дагы, же болбосо KFC'ни жөнөкөй студент дагы башкара алат. Бул өтө жөнөкөй. Эмнеге? Эмнегеден аны жөнөкөйлөтүп уже бирөө жазып койгон. Ошол бизнесте көп жыл тажрыйбасы бар адам, чоң ийгиликке жеткен адам, көптөгөн соода түйүндөрүн иштетип, уже тажрыйбасы бар адам, ошол дат даяр кылып, бизнес технологияларды даяр кылып берген. Ошон үчүн тобокел аз, 90% учурда же 80% учурда сиздин бизнесиңиз банкрот болбойт. Ал эми өзүңүз бренд ойлоп тапсаңыз, ошону өнүктүрөм десеңиз, 90-80% учурда, 95% учурда ар кандай болот, тармакка жараша. Бирок орточо 80-90% арасында сиздин бизнесиңиз жабылышы мүмкүн. Же чоңойбой, кичинекей, карлик, чакан, кичинекей бизнес болуп кала бериши мүмкүн. А биз чоң бизнес деп атабыз. Эгерде сиз 5 чакты дүкөн, 10 чакты дүкөн кылам десеңиз, ошол жерде чоң тобокел турат. Франшизаны аччу болсоңуз, бул жерде тобокел аз. Эмнегеден даяр, уже практикада текшерилген, көптөгөн адамдар жасап көрүп, тажрыйбасын алып, натыйжага жеткен системаны сизге берип атат. Кийинки нерсе бул дилерство. Дилерство бул франшизадан бир аз айырмасы бар, бирок окшоштук жактары көп. Кымбат даяр система, даяр, бирок кымбат деп атабыз. Тобокел азыраак, даяр бизнес технологиялар. Бул үчүнчү вариант дилерство. Дилерство менен франшизанын айырмасын көп сүйлөп отурбайм. Дилерство боюнча мен бул боюнча тармактык маркетолог деген кесипти айтып бергем. Тармактык маркетинг бул эмне дегенди айтып бергем көбүрөөк. Дилерство боюнча көбүрөөк экөөнүн айырмасын көрсөтүп бергем. Бирок экөө көп жактан окшош. Франшизанын дагы дилерствонун бир чектөөсү бар, зона чектелген. Сиз эгерде бир шаарга дүкөн ачам десеңиз, мисалы үчүн айталы Бишкекке бир жерине дүкөн ачсаңыз, дагы башка жерден ачам десеңиз, дагы ошончолук акча киргизесиз. Мисалы үчүн $50,000, $100,000 менен ошол точка соода түйүндү, же ресторанды, же кафени ачкан болсоңуз, эртең дагы Бишкектин башка жагын ачам десеңиз, ошого жараша дагы $50,000, $100,000 киргизесиз. Демек 10 точка ачам десеңиз, $500,000, $1 миллион акча киргизишиңиз керек болот. Бул кымбат, ошол себептен кымбат деп атабыз. Чоңойткон сайын сиз акча киргизе бересиз. Кийинки момент бул тармактык маркетинг. Бул дагы франшизанын бир түрү. Бул элдик франшиза десек болот. Элге ылайык эмне дегенде нолдон бизнес баштоого мүмкүнчүлүк бар. Бирок франшизага аябай окшош. Компания бүт нерсени даярдап койгон, маркетинг даяр, программирование система, сайт даяр, бухгалтерия системасы даяр, юридикалык жактан коргоо бар. Бүт нерсени даярдап берген. Сиз менен биздин ишибиз бул эмне болгону, бул кардарларды алып келүү жана кардарларды табып келүү, ошол кардарлар менен иштей билүү. Плюс команда түзүп, ошол командага дагы ошол ишти жасап, кардарларды таап отуруп акча табышка үйрөтүү.
Ушул негизги эки ишти көп жакшылап өздөштүрүп алсак, бул жерде биринчиден даяр бизнес технологиялар кабылдат. Бул нерсени компания өзү да берип атат, даяр системаны. Жана сизге чейин келип бул тармакта 10 жыл, 15 жыл иштеп, ушул тармакта чоң ийгиликке жеткен ишкерлер сизди наставник деп коет, куратор деп коет, же болбосо директор деп коет, драгоценный директор деп коет. Чоң деңгээлге чыккан сиздин жогорудагы лидерлериңиз бул системада 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл иштеп отуруп, бул системаны уже ийки-чийкисин баарын билишет. Алар сабактарды жасап турушат. Жана кээ бирлери болсо видео сабактарды жасап, дапдайыр кылып койгон. Ошол видео сабактарды көрүп эле сиз жанагы франшизада сиз студент да башкарылат демекчи. Тармактык маркетингде ошол нерсе. Дал ошол себептен бизде 17 жашар, 18 жашар, 16 жашар кыздар дагы айына 50-60 миң, 70-80 миң, 100 миң киреше тапкан бизде жаш кыздар бар. Эмнеге? Студенттер бар, мектеп окуучулар бар. Эмнеге? Эмнеге дегенде даяр технологиялар бар. Ошол даяр технологияларды өздөштүрүп алып, ошол жерде эмне үйрөтсө ошону жасап отуруп жетип атышат. Эмнеге даяр технологиялар? Кимдир бирөө 50 жашта, 40 жашта, 60 жашта, 30 жашта, 25 жашта бизнес ачып банкрот болуп атат. Эмнеге? Эмнеге дегенде аларда даяр бизнес технология жок. Бул жерде даяр бизнес технология даяр берилип атат. Ошол нерсени колдонуп өзүңүздүн бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. Жана эң күчтүү колдоо деп атабыз. Эң күчтүү колдоо демекчи, сизге чейин бул бизнести жакшы өздөштүрүп, ичи-чийкисин бүт билип, ошону сизге үйрөтүп берип атат. Үйрөткөндө сиз сабагын көрүп эле ушул айтканды жасай берсеңиз, бизде сөзсүз түрдө 80-90% учурда кепилдик бар, сиз ийгиликке жетесиз. Эртели кечпи, ар кимдин темпи ар кандай, кимдирбөө жарым жылда, кимдирбөө 1 жылда, кимдирбөө 2 жылда сонун ийгиликтерди жаратып атышат. Бул ар кимдин темпи, жанагы ар кимдин бөлгөн убактысы ар кандай болгондуктан ар кандай натыйжа. Жана буга чейин фундамент, кимдирбөө уже жашоодо, бизнесте, соода тармагында, адамдар менен иштөөдө, команда курууда тажрыйбасы бар келатат. Кимдирбөө тажрыйбасы жок келатат, ал тажрыйбаны ушул жерден алат. Бирок сиз бул бизнести колуңуздан келбей калса, сизде тобокел жок. Окуй мен 500 миң киргиздим эле, 100 миң киргиздим эле, миллион киргиздим эле, акчам чыкпай калабы деген тобокел жок. Мисалы үчүн биз кечээ жакында балык бизнесине бир жакшы ишкер, жакшы билген уже 2 жылдан бери иштеп, уже пайдага чыккан адам менен ачтык, бирок биздин балыкты суу полностью агызып кетти, сел. Кече агызып кетти, биз билбейбиз. Жарымы калдыбы, 30% калдыбы, же такыр калбадыбы билбейбиз, бирок мына тобокели бар көрдүңүздөр. Ошол сыяктуу тобокелдер жок сизде. Кокус болбой калса, мен аренданы кайдан төлөйм, айлыкты кандай төлөйм, ушунча акча киргиздим эле, аны кайдан чыгарам деген нерсе жок. Эмнеге дегенде сиз бизнес баштоо үчүн 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомдук продукция алып баштасаңыз, ошол сизге жетет да. Ишти баштоо үчүн. Жана аны улантып кетүү үчүн деле сизге 10 миң, 100 миң, 200 миң акча кереги жок. Негизинен ушул системаны өздөштүрүп алып, ушул жерде эмне үйрөтүлсө, ошону жасап отуруп, сиз дагы ийгилик жаратсаңыз болот. Мисалы үчүн азыркы учурда мына мен айткан жанагы франшизалар: Collins, LC Waikiki, Brand Mix, Dodo Pizza, 1S, Bulgari, Пятерочка, Ocak Kebab, ушул сыяктуу көптөгөн, кандай гана деп эле чоң франшизалар бар. Бул боюнча сиз кызыксаңыз, мисалы үчүн франчайзи Check It Sue жана B-Boss Check It Sue деген сайттар бар. Мына бул жерде көп кылай десем көп болбой койду эмнегедир, бизде слайдтарда ошончо сары болуп калды, ошону эч жеңе албай койдум. Мен ойлойм, сиздерге көрүнүп атса керек, көрүнбөсө мындай сүрөткө тартып жакшылап карасаңыздар көрүнөт. Ушул сайттарда кирип, ишенбесеңиздер көрүп текшерсеңиздер болот. Орточо бир франшизанын баасы бул 50 миң доллардын тегерегинде болот. Ал эми сода түйүндөрдө жана чоң сода түйүндөр бар го, торговый центр деп коет. Ошол жакта аччы болсоңуз, мына 50 миң доллардын тегерегинде болот. Ал эми өзүнчө точка кылып, бир 100 чакты адам батсын десеңиз, анда албетте бул 100 миң доллардын тегерегинде болот. Орточо 7-8 миллион сомдун тегерегинде болот. Ар бир бул жерде көпчүлүк франшизалар ушундай. Эгер ушундай акчаңыз болсо, албетте ачсаңыз эң сонун бул франшизанын системасын колдонуп калган туура. 7-8, ал эми тармактык маркетингди сиз баштасаңыз, бул нолдон. Мынча сизге 50 миң доллар, 7-8 миллион сом акчанын кереги жок. Сиз 5 миң сом, 1000 сом, 10 миң сом менен баштасаңыз болот. Ар ким ар кандай система менен иштейт. Бизде мисалы үчүн көпчүлүк адамдар 1000 сом менен баштап эле. Биз дагы 1000 сом менен баштап эле бул бизнес акырындык менен өстүрүштүрүп, чоңойтуп, кеңейтип жакшы акчаларга чыгып отуруп, акырын мына өтө чоң акчаларга чыгып атабыз. Бул биздин сооданы, мисалы үчүн командабыз жасаган сооданы эсептечү болсок, бул бир чоң гипермаркеттин соодасындай ошондой чоң бизнеске айланды бул бизнесибиз. Бизнес аткан азыркы учурда бизнес. Фабелик бизнеси ушундай берип атат. Эми сиздерге суроо жазыңыздар, ким канча жашта, өзгөчө эркектер болсо сөзсүз түрдө жазыңыздар. Эгерде бұл сабактын записин көрүп аткан болсоңуз, анда комментарийге жазыңыздар. Ким канча жашта көрөлү, ким канча жашта көрөлү. Эмнеге дегенде азыр бул жерде сонун бир сиздерге сюрприз болот. Жазыңыздар, ким канча жашта жазыңыздар. Көрүп атам, карап атам мен бул жакта. Комментарийге да жазып коюңуздар, видео көрүп аткандар, запис көрүп аткандар. Ким канча жашта азыр? Гүлкат эже 51 экен. Жантаева Гүлбара эжебиз 39 жашта, Жаңыл 35 жашта. Арзиева Жипаргүл 40 жашта, тең түшкөнбүз, Так, Эркайым 24, Асель 33 жашта.
Эң жакшы сонун. Рахмат. Дагы жазгандар жаза электер. Жазыңыздар. Гаухар 49 жашта Омурова. Гаухар эже экен. Мен Гаухар жаш кыз бар эле ошол деп ойлопмун. Так, мына бир сыйра билип алганыңызда жакшы болду. Бизди кимдер көрүп атканын. Жакшы. Рахмат. Дамира 44 жашта. Эже экен сиз мага, Дамира. Так. Эми мына кимдирбегөө мотивация болот, өзгөчө эркектерге намысына тийип коелу уруксатыңыздар менен. Анткенде эркектин намысына тийгенде эркек уже отура албай калат. Ошол кичине намысыңыздарга тийип коеюн. Сиздердин уруксатыңыздар менен мен ойлойм, бул намысыңызга тийгенинин пайдасы тиет деп ойлойм. Биздин бизнесте 17-18 жаштагылар дагы айына 80 миң, 100 миң сом киреше таап алышат. Ошолордун бири мына биздин үлгүлүү лидерлерибиздин, эң жаш лидерлерибиздин бири, драгоценный директор, серебряный директор наамында. Бизде мына Майрам Ахматова, фамилиясы жазылбай калыптыр, кечиресиздер. Майрам Ахматова ТикТоктон, Инстаграмдан, Ютубтан көрсөңүз болот, каналдары бар, сонун видеолору бар. Чынбы жалганбы көрүп текшерем десеңиз, мына ушул жашында өзү апасы менен бир убакта квартирада арендада жашашкан, Кадамжай жергесинде. Мына Кадамжайда иштеп атып, 16 жашында баштап, 10 класстын окуучусу болуп баштап, 2 жыл, 2,5 жыл иштеп отуруп квартира алды. Андан кийин мына уже азыр иштеген уже 4-5 жыл болду. Автоунаа алды. Чет өлкөлөргө барып келди, 2 чет өлкө шаарына барып келди. Мына ушул жаш экенине карабастан, эмнеге жана биз айтканга далили. Франшиза, элдик франшизанын пайдасы даяр система, ошол системаны өздөштүр, ошол системада эмнени айтылса, ошол сабактарда эмнени айтылса, ошону тупо жасай бер деген нерсени жасап отуруп, албетте бул адам Майрам тупой деген мааниде айткан жокмун. Тупо дегенибиз, бул иштейби, иштебейби, бул болобу, эртең кылсам болбой калсачы дегенге убакыт кетирбей, башкалар да болот атабы, менде да болот деп жасай берсең, болбой атса да жасай берсең, акыры аягы боло баштайт деген системаны тупо, мына тупо дегенибиз, кечке эле ойлонгонго убакыт кетире бербестен, ойчул ойлонгуча тобокелчи кырашат демекчи. Мына ошол көз караш менен, ошол подход менен иштеп отуруп, мына ушул ийгиликтерди жаратып атат. Мына дагы бир мисалдардын бири. Мындай мисалдарды келтирсек аябай көп бизде. Бирок эң бир көрүнүктүү мисалдарды мына келтирип атам сиздерге. Мына адашпасам 18 жашында келип баштаган, 18 жашында келип мына Динара Полотова азыркы учурда 23 жашта уже иштегенде 4,5 жыл, 5 жыл болуп калды. 23-кө чыгам деди окшойт. Мына 21 жашына чейин мына 3 жыл, 2,5 жыл, 3 жыл иштеп отуруп, квартира алуу да болду. Сулуулук салон дагы ачты. И жада калса мына кымбат авто, мына 844 деген номерде мына Мерс моделиндеги мына 221 кузов. Мына бул S-класс билесиздер. S-класс бул люкс сериясындагы автоунаанын ээси болуп атат. Ушул жаш кезинде көрдүңүздөр, мына квартира болуп атат. Адашпасам 2 бөлмөлүү болду окшойт. Мына азыр төлөп жүрөт, рассрочка билесиздер эми. Жаңы куруп аткан үйдү мына рассрочка кылып төлөп келатат, уже бүтүп калса керек жакында. Мына ошондой 18 жашында баштап 21 жашында ушул нерселерге жетип атат. Эми эркектин намысы мына, эгерде сиз ошол жашта болсоңуз, сизде дагы ушундай ийгиликтер барбы? Же болбосо 10 жылдап, 20 жылдап жашадыңызбы? Мына балким сиз бул бизнесте ушул сыяктуу натыйжаларды жасасаңыз болот. Мына ушул жаш кыздар жасап атса, эмнеге биз айталы 30 жашта, 40 жашта болуп жасай албайбыз? Бул жаштарга караганда бизде өзгөчө, эгерде сиз чоң жашта болсоңуз, бизде жашоо тажрыйбасы бар. Жана бизде тааныштар, жаштардын өзүнүн күчтүү жагы бар, аны да айтып берем азыр. Эгерде сиз жаш болсоңуз, аны да айтып берем. Чоң жаштагылардын күчтүү тарабы бул эмне? Бул албетте бизде тааныш билиш көп болот биринчиден, экинчиден биз лидерлик жактан көп нерсени көрүп калган болобуз дагы. Адамдар менен мамиле кылышты билебиз, адамдарды жетектей билебиз, адамдарды багыттай билебиз. Салыштырмалуу жаштарга караганда. Жаштар энергия көп, каалоо көп, мечта көп нерсеге ишенет, оозу күйүп кала элек, бул жагынан сонун. Бирок жашоо тажрыйбасы жок. Аны алар чоңдорго айтса, чоңдор аларды тоготпойт. Көпчүлүк адамдарга айтса тоготпойт. Аларда лидерлик жөндөмү элек болот, жөндөмдүүлүк жана лидерлик сапаттарды өнүктүрө элек болот. Жана жашоо тажрыйбасы аз болгондуктан бирөөгө багыт бериши кыйын. Аны чоңдор тоготпогондой мамиле кылат. Ошол далилдеп натыйжа көрсөткүчү аны эч ким укпайт. Өзүнүн жашындагылар гана укпаса. Булардын өзүнүн көрдүңүздөр, өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн жаштар иштегенде сонун экен, жаштарда иштөөгө бүт шарт бар, бизде жок да эми биз жашыбыз өтүп кетти деген айта турган шылтооңуздар жок эми мына. Жаштардын өзлөрүнүн кандай бир кемчиликтери бар. Ал эми чоң жаштагылардын өзүнүн кемчиликтери бар. Болгону эмне? Ошол нерсени стереотипти жеңе билели. Стереотип дегенибиз, мен жашым өтүп калды. Мэри Кей Эш деген аял киши 65 жашында өзүнүн Мэри Кей деген компаниясын ачкан. Мен 65-ке чыгып калдым, жаштар иштесин. Жок, биз эми иштедик, эми иштешин. Канча жыл мен сатуу тармагында косметика сатып иштедим. Болду, мен ачпайм деп койсо боло беле? Болот эле. Бирок ал эмне деди? Мен көптөгөн аялдарга өз турмушун жакшыртканы мүмкүнчүлүк бергим келет деп
69 жылы, адашпасам, 65 жылы Мэри Кей деген компанияны ачты. Полковник Сандерс KFC'ни ачкан киши алдагы 60 отставной полковник болуп жумушунан кетип, ошол чоң жашта экенине карабастан эшиктерди такылдатып, ар бир эшикти такылдатып, менин тоок жасаган табагымды жеп көрүңүз деп оз тийгизип сатып отуруп, акыры бир ресторан ачты, андан кийин жүздөгөн ресторандар ачып, миллионерге айланды. Мына полковник Сандерс. Мен 60ка чыгып калдым, 50ге чыгып калдым, мен эми отставкада, мен пенсиядамын, мен эми эс алайын, мен жашайын десе жашап, ошентип бир айталы, эми мисалга айтып атам, бир $200, $300 пенсия алып, эми ошол мезгилде пенсиялар аз болгон да алардыкы. Ошончо алып, эптеп-септеп бир анча-мынча кеде чет өлкөгө чыгып коюп ошентип жүрмөй элек. Бирок эмне, ал мечтасы болгондуктан ушундай сонун натыйжалар жасап атат. Мен жашым өтүп калды деп шылтоо айтпастан. Стереотипке барчу элестен, Так, бул жерде кайталанып калыптыр, кечиресиздер. Мына чет өлкөгө саякаттары мына бул жерде Хайнанда жүрөт. Динара адашпасам бир 5-6 мамлекетке барып келди чет өлкөгө. Бул жерде мына декретте кичинекей баласы менен үйдөн иштеп атып, айына 100-150 миң табап аткан bizde келин балдар бар. Арасынан кимдирбир 4 ай, 5 ай, 3 ай, 6 ай иштеп отуруп 40-50 миң кирешеге чыгышты. Мына менин билишимче, эркектердин арасында толтура жетекчи ролунда, жетекчинин жумушунда иштегендер бар, айына 30-40 миң же 40-50 миң табышат. Албетте кимдир бирөөнө левыйлар болушу мүмкүн, бирок бул билесиң, бул мыйзамсыз акча, ал бизди тынч койбой, ал менен тынч уктай албайбыз, Ошончо булардын акчасы таза ак мeenет жана налог төлөйбүз биз, бул жерде мыйзамсыз акча жок. Бул таза акча. Таза дегенибиз, бул акча тапкан адамдар тынч жашашат. Жана кээ бирлер айтат, ой, мен мынча бизнес куруп отурбасам деле, айына мен 100 миң айлык алам же 80 миң айлык алам дегенде анча-мынча болуп калат. Угуп калабыз, мисалы үчүн, менин досторум арасында бар. Бирок мен эсене калалы, ал жумуш ордуна канча адам азыр кандидат. Эртең сиз кокус ооруп калсаңыз, кокус сиз ордуңуздан кетсеңиз, ушул ордуна мен отурам деп канча адам аңдып отурат, ошол сиздин жумуш ордуңузда. Ошол суроого жооп берип көрүңүз. Жана сиздин ошол жумуштан кетишиңизге канчалаган адамдар кызыктар. Мен атам жетекчи болуп иштеди, көмүр чыгарчу, көмүр индустриясында, көмүр казып чыгаруу индустриясында көп жылда иштеди. Көптөгөн ишкаларды көтөрдү, чоң деңгээлге чыгарды, бирок сонун кылып чыгарып, адамдар жакшы айлык алып, урлук токтоп, мамлекеттин казынасына бюджеттин акча чыгып аткан жеринен ордунан алып коюшат эле. Мына биздеги азыркы замандагы коррупция системасы ушуга алып келет. Жакшы иштегендер ордунда тура албай атат. Урлук менен аралашып жүргөндөр ордунда туруп калат. Да, баардык жерде ошондой, элдин баарындай дебейм, бирок ушул көрүнүш жок эмес. Бул бар. Ошол системада иштеп жүрүп, мына көрүп атабыз кандай абалда калып атышат. Ошон үчүн бул чындык. Сиздин ордуңузга канчалаган адамдар азыр кандидат болуп турат. Ушул ордуна кетсе, мен ушуну кетиришим керек деп. Ошону кетиришке кызыктар ар кандай адамдар бар, ар кандай шылтоолорду айтып. Бир шылтоолордун бири, мен атам Өзбекстанда төрөлгөн, Өзбекстанда төрөлгөн экен деген шылтоо менен кетиришти. Мына. Шылтоо издесе ар кандай шылтоо бар, Бул боюнча окуяларды өзүңүздөр угуп эле жүрөсүздөр. Мен дагы атам менен көп талаштык. Мен өзүм бизнесиме барам десем, сен мамлекеттик кызматка барышың керек, жана башка деп атты. Мамлекеттик кызматка мен баргым келсе, мен акча болгондо барам. Акча жок барсам, мен жоллоок болом, же коррупцияга аралашышым керек болот. Экөөсүн тең алгым келбейт. Мен акча менен барсам, мен лох дагы болбойм, акчасы жок, байкуш бир бечара да болбойм, жана коррупцияда аралашпайм. Эмнеге дегенде, мага жетишерлик, менде жетишерлик акчам болот, мен андайдан көз каранды болбойм деп ошентип талашып жүрдүм. Бирок акыры айга атам дагы барып бизнеске барды. Эмнеге дегенде, ошол көрүнүштү өз башы менен канча жол көрдү. Ошон үчүн мен жумушум бар, мен бошобойм дегенде ушул суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. Сизди кандай перспектива күтүп турат? Бул жерде адамдар үйдө декретте кичинекей коляскачан бизнести баштап отуруп, акыры айгы чоң азыркы учурда, мисалы үчүн, могу сүрөттөгү Канайым Осмонов кечээ жакында Камри алды. Ушул сыяктуу окуялар көп. Арасында кимдир айына 100 миң табат, кимдир 150 миң, кимдир 70-80 миң, кимдир 50-60 миң табат. Бирок мен деген ушу кабинетте отурам, мен жетекчимин деп эле жөнөкөй эле адамдар, жөнөкөй эле декретте отурган адамдар ушундай кирешелерди табат. Балким ошон үчүн ошол жумушту таштабай эле дагы бир бизнес булагы болуп калсын деп, же келинчегиң менен бирге, же болбосо өзүңүз эркек болсоңуз, өзүңүз киришип, мен аялыңыз кокус кызыкпачы болсо, мен эркек башы менен мен акча көрүп табышым керек, жана мүмкүн болушунча коррупция менен эмес, урлук менен эмес, таза жол менен табышым керек. Ошондо мен тынч уктайм, тынч жашайм, эртеңки күндө кокус жанагы жертва болуп түрмөдө отуруп калбайм. Ошондой болуш үчүн мен ушул дагы бир багытты коюп койдум. Десеңиз, мына сону мүмкүнчүлүк көрүп кетиңиз. Мына декретте кичинекей баласы менен канчалык адамдар мына баштаган, 2-ден квартира алгандар бар арасында. Алгачкы бизнесим ачсам деп кыялданып жүргөн, бирок бизнес ачуу үчүн акчасы болгон эмес.
Бирок ошол акчаны ушул бизнестен табышты дагы бизде фабрик бизнесибизде тапты дагы, анан чоң ийгиликке жетип атышат. Бул эми мен сиздерге аялдарды мисал келтирип атам. Азыр мен эркектерди да сөзсүз түрдө келтирем сиздерге. Просто мен аялдарды эмнеге мисал келтирип атам? Намысыңызга тийиш үчүн. Биз сизден уруксат алдык. Мен ишенем, уруксат бердиңиз. Уруксат бербесеңиз, крестикти басасыз дагы чыгып кете бересиз, бул видеону көрбөй эле коесуз. Жок, мен намысыма тийбейм, мен жок, мен мурункудай эле жашагым келет десе, анда бул видео сиз үчүн эмес, анда бул өчүрүп койсоңуз болот. Бирок жок, сиз дагы мага окшоп өз турмушуңузду өзгөрткүң келет. Мен да бизнестин ээси болгум келет. Мен да бизнестин кожоюну болгум келет. Мен да эртең келечекте мурункудай иштей албай калган учурда дагы водопровод суу алып келгендей, акча алып келгендей, ошондой бир акча түшүп турчу булак жасайын, акчанын агымы түшүп турчу булак жасайын десеңиз, анда бул видео сиз үчүн. Анда бул видеону толук көрүңүз. Бул жерде перспективаларды көрсөтүп берет. Жана менин жумушум бар да дегенде ушул фактыларды эстейсиз. Булардын дагы өзүнүн жумушу болгон. Кандайча бала багыш керек, үй бүлө иштерин жасаш керек деген жумушу болгон. Албетте ал дагы өзүнчө жоопкерчилик. Бирок билесиздер, үй кожойкесинин жумушу бул башкача, оор жумуш. Анда нет выходных, видеолорду көрүп жүрөсүздөр, выходных нет. Эртеден кечке график жок дегендей, эс алуу жок дегендей, алардын да өзүнүн кыйынчылыктары бар. Демек, сиз жумушум бар деп жумушуңузга бекинбеңиз, жашынбаңыз, жумушуңузга шылтоо кылбаңыз. Сиз да тапсаңыз болот. Мен деле сиздерге ошон жөнөкөй эле адам. Мен негизинен алгачкы бизнесимди ошо 25 жашымда жасап көрүп баштагам. Азыркы учурда уже бир нече бизнестин, 4 бизнестин ээсибиз. Чоң миллиондогон оборот жасаган бизнес ээсибиз. 14 мамлекетте иштеген бизнесибиз бар азыр. Мына фабрик бизнесибиз и плюс фабрик бизнес жардам менен орточо 900 миңден миллион сомго чейин киреше түшүп турат бизге айына. Так, кийинки нерсе стереотипке баш ийүү. Бул боюнча мен окуямды айтып берейин. Бир жолу бизнести жаңы баштаган көпчүлүк адам мени түшүнгөн эмес. Жада калса апам раматылык дагы мен эмне балам помада сатат деп айтам дегенде, помада сатат дебеңиз, мен помада сатпайм, өзү помада сатышты да билбейм. Анын ордуна өзүнүн бизнеси бар, өзү бир фирма менен бизнес кылат. Дилер деп коюңуз дейт элек. Ошентип үйрөтөт элек. Анан ошол эми иштешкен аялдардын, лидерлердин биринин күйөөсү менен бирге бир иш менен кетип калдык. Ушу витринаны алып келип беришип коелу, офис ачып атат эле биздин лидерибиз. Анан ошого жардамдашып коелу деп, ал ошондо эжесине жардамдашып коелу деп кетип атканыбызда, анын жездеси, анан ошол лидердин күйөөсү, жана мен 3 эркек кетип атабыз. Ошол витринаны алып келишип коелу, терезе айнектен депчи. Анан кетип атсак, бир убакта сен эми ушу аялдардын ишин жасап жүрөсүңбү дегендей кылды эле. Түшүнөм силерди, айым силер бул боюнча түшүнүгүңөр жок, бул боюнча пока маалымат жок, ошон үчүн мен силерди түшүнүп атам. Негизинен бул аялдын жумушу эмес. Эмнеге дегенде мен бул жерде лидермин, мен бул жерде жетекчимин. Көптөгөн мисалы үчүн косметика чыгарчу фабрикалардын, заводдордун ээлери бул эркектер. Түрүү мисалдарды келтирип бердим. Көптөгөн аялдар үчүн кийим чыгарган завод фабрикалардын жана ошол маркетинг отделдери, жетекчилери, руководителдери, жетекчилердин көпчүлүгү бул эркектер. Билсең керек дедим. Мен дагы ошондой жетекчимин деп туруп анан ушундай. Так что аялдын иши дегениң бул сенин бул боюнча маалыматың жок экендиги. Мен ошол сыяктуу жетекчимин. Сен да ошондой жетекчи болсоң болот. Сен эмне жумуш кыласың десем, анын жездеси күлүп бул бекерчи билесиң. Мунун аялы силерди иштеп, үй бүлө багат, а бул үйдө отуруп ошону жейт уялбастан деген да. Дегенде ал унчук албай отуруп калды. Мен күлкүм келди. Ушул адам аялдын жумушу деп атабы деп калдым. Арадан бир жыл өткөндөн кийин бир базарга бир иштер менен барсам, женский джинсы ошол базарда сатып отуруп. Анан көрүп аябай күлкүм келди. По крайней мере, мен жок дегенде аялдарды чечиндирип, алардын кийимин размер эч нерсесин билбейм. Мен адамдардын психологиясы менен иштейм. Ушул адам еще аялдардын жумушу деп алып, аялдардын накты аялдардын жумушун жасап жүрөт, аялдарга джинс сатып дедим да. Бул албетте мен аялдардын жумушу дебейм. Бирок салыштырмалуу бизге караганда, биздин бизнеске караганда ошол нак аялдардын жумушу десек болот. Бирок биздин жасап аткан жумуш бул аялдардын жумушу эмес. Азыр бул боюнча мен түшүндүрүп кетем. Кээ бирлер болсо мынтет, ой бул аялдардын иши экен го, ой помада сатыш керекпи дейт. Чынында помада сатыш керек эмес. Азыр мен бул боюнча түшүндүрүп кетем. Залда бир кабинетте жалаң аялдар, жана мен бул сабак өтүп же бир сахнада сүйлөп атсам, же болбосо эшиктин ордунда туруп бирөө сүйлөп атканда угуп калсам, эркектер эшикти ачып, жалаң аялдар экен го, аялдар экен деп туруп жаап коюп кетип калгандар болот. Мен таң калам ошондо. Аны бирөө жетелеп келген болот. Мына бизнести көрүп койсо, аялдар экен, жок деп кетип калышат. Балким кимдир бирөөнүкү бул шылтоодур. Бирок эгерде чындап эле бул аялдардын иши деп ошонун айынан кабатыр болчу болсоңуз, бирисин айтып кетейин. Чынында эркектер аялдардан уялбастан, аялдар эркектерден уялыш керек өзүчө. Ошондой да. Өзү ушундай, өзгөчө бизден менталитетте билесиздер ошондой. Биз аялдардан уялбашыбыз керек. Эгерде сиз аялдардан уялсаңыз, анда сиз лохсуз да. Лох болобуз. Эгерде биз аялдардан уялсак, анда биз лохпуз, анда биз эркек эмеспиз. Ошондой. Аялдар экен, кой мишат этпейин десеңиз, мен анда түшүнөм.
Балким ошол майда кээ бирлер ошол майда айтышат. Аялдар бизден тескерисинче уй алыш керек. Уй алыш керек. Эгерде мен ошончо аялдын арасында мен жүрсөм, мен сыяктуу лидерлер толтура жүрүшөт, азыр мен мисалдарды келтирем, жүрсө, анда демек уй ала турган жер эмес. Демек биз аялдарга тоскоол келтирбей атабыз. Алардан качыштын кереги жок. Тескерисинче биз аялдарды жетектейли, аялдарды уюштуралы, аялдарды биз багыттайлы, аялдарга турмуш шартын өзгөрткөнү шанс берели. Бул ошондой жумуш. Сиз аялдарды уюштуруу ишине келатасыз. Бул боюнча мисалы үчүн спортто көрүп жүрөбүз, волейбол клубтар бар, футбол аялдардын клубтары бар, теннисте канчалаган аялдар иштейт. Бирок алардын тренерлерин, жетекчилерин, ошол коллективдин жетекчилерин карачы болсоңуз, алар эркектер. Шоу бизнесте канчалаган ырчы топтор бар, кыздар, кыз келиндер бар. Мисалы үчүн Меладзе, Viagra тобун топтогон, Константин Меладзе, эркек киши, группалар жалаң аялдар. Матвеенконуки Фабрика деген тобу бар эле, көрүп турсоңуздар керек, Игорь Матвеенко. Өзү эркек, анын коллективи аялдар. Бирок ошолордун жетекчиси, продюсеры. Аялдарды иштетип коюп, аялдардын ишин уюштуруп акча таап атат. Аялдардын талантын элге тартуулап, элге сатып. Модада канчалаган аялдардын, таланттардын, ошол дизайнерлердин көпчүлүгү алар дизайнерский бир команданын жетекчиси, өздөрү күчтүү дизайнер болбошу да мүмкүн. Анын колунда күчтүү дизайнер аял кишилер иштеши мүмкүн. Эркек кишилер деле иштеши мүмкүн. Бирок эмне? Ошол аялдардын психологиясын, аялдардын табитин түшүнгөн эркектер ошол ишти уюштуруп миллиондогон акчалар таап атышат. Модада швейный цехтерде канчалык эркектер иштеп атышат. Толтура аялдар иштейт ал жерде. Эмнеге алар аялдын жумушу, бул аял тиге турган аялдын жумушу, мен ал жерде иштебейм дебейт. Жада калса үтүктү кармап эркектер иштеп атышат швейный цехтерде. Ошол аялдын жумушу десек болобу эле. Поварлыкта мисалы үчүн менин кайнатам бүгүн ачылышы болду. Тандыр эт деген сонун кафе ачты. Ийгилик болсун, көптөгөн кардарлар болсун ал бизнесте. Мына ушул киши дагы кулинардык кесипке аябай жакын, анын уулу дагы кесипке жакын, повар, шеф-поварлар бүт аялдын ишин жасап атат. Эгерде ошентип чукума болсок, чукуй келсек, алар чындап аялдардын ишин жасап атат. Мага караганда, биздин Фаберик бизнеске караганда алар чындап аялдын жумушун жасап атат десек болот. Мен жумуртка тукумду куурустан башка тамак жасай албайм. Анча-мынча борщду аракет кылам, жасамыш болуп, бирок окшобойт меники. Менин тамагымды өзүм гана жей албасам, эптеп чыдап башка эч ким жей албайт. Мен жасай албайм, тамакка жокмун. Бирок ошол кишилер, эркек кишилер тамак ашка жакын болуп, тамак ашты түшүнүп атат, жасап атышат. Анан өзү жасагандан кийин азыр эми жасабай калды, азыр уюштуруучу. Ошол жерде шеф-повар дагы эркек киши. Эмнеге аялдар көбүнчө тамак жасаса, дегиле тамак жасагандардын дээрлик 80-90% булар аялдар үйдө турабы? Эркек көбүнчө тамак жасабайт. Бирок ошого карабастан алар шеф-повар болуп атат. Бул аялдын иши экен го деген жок. Эмнеге? Шылтоо издеген жок, ал түшүнүп атат. Бул жерде дагы ошол сыяктуу толтура эркектер иштеп атат. Болгону, сиз бул видеону көрүп атсаңыз, сиз бул боюнча маалыматыңыз жок. Ошон үчүн маалымат алып коюңуз, толук маалымат алып түшүнүп алып коюңуз. Ресторандарда атактуу шеф-поварлар, кийим сатчу дүкөндөрдө толгон топой аялдар иштейт. Аялдардын кийиминде. Бирок ошонун жетекчиси, администратору же ошол дүкөндү ачканда карасаңыз, арасында толтура эркектер жүрөт. Мисалы үчүн сулуулук салонунун мисалы жетекчиси. Албетте биз семейный жасайбыз, жубайым Дарья экөөбүз. Сулуулук салонунун жетекчиси, руководители, көпчүлүк бизнес процесстерди уюштурган киши, реклама ишин уюштурган киши мен. Ошол сулуулук салонунда реклама кылган адам менмин. Келинчегим менен биргеликте. Бул аялдардын иши деген момент болгон менде деле. Бул аялдардын иши дегенде, бул аялдарсыз мен бул ишти түшүнбөйм дегенде. Ошол маанайда айткам мен. Аялдарсыз мен өзүм жасап албайт экенмин, муну аял менен кылышым керек деп Дарьядан тынбай сурап турат экен. Клиенттер кандай? Клиенттердин кандай проблемасы бар деп түшүнүп, андан кийин ошол жарышка мен командамды даярдагам. Команданын психологиясын даярдадым. Команданын сатуу психологиясын даярдадым. Администраторлорду мен жумушка тандап алып аттым, собеседование кылып. Эмнеге дегенде биз эркектер адамдар менен иштейбиз, биз жетекчибиз. Вот ошол ишти мен колума алдым дагы. Ал эми аялдардын жасаган сапаты, маникюрду кандай жасап, мен аны түшүнбөйм. Аны аялыма сурайм, могу кандай жасайт, жакшы. Анда мен психологиясын көрөйүн деп психологиясын көрөм. Ошон үчүн бул жерде аялдардын жумушу деген бул сиздин же маалымат жоктуктан айткан сөзүңүз, же болбосо шылтоо. Же болбосо первичная реакция дегенибиз алгачкы чыккан оюңуз, ой пикириңиз. Бирок алгачкы ой пикирге баш ийбеңиз. Ал стереотип. Ал стереотип дегенибиз, түшүндүрүп кетем. Стереотип деген бул сиздин маалымат жоктун негизинде чыгарган тыянагыңыз. Эркек бул уюштуруучу дедик, эркек бул уюштуруучу, коллективдердин жетекчиси. Эркек биз жаш кезибизден эле бизде ата-энебиз, коллектив, бизде окуган жерибизде бизди лидер катары даярдайт көп жерде. Өзгөчө бизде бул нерсе катуу өнүккөн. Эркек бул уюштуруучу, жетекчи катары көп жерде
биз даяр болуп чыгабыз. Эмнеге? Бизде тынбай конкуренция. Аялдар көп, кыз келиндер көп конкуренция болбойт алардачы. Аларда тымызым болот. А бизде ачык конкуренция. Эркектер ким күчтүү, ким лидер болот деген тынбай болот. Ким буга чыгасыңбы, туга чыгасыңбы деген кечке эркекти провокация көп болот. Сен лидерсиңби же лохсуңбу деген нерсе тынбай болот. Биз ошодон өткөнбүз эркектер. Аялдарда андай сыноо жок. Сен эркексиңби же лохсуңбу деген сыноо жок. Бизде эркектерде бар. Биз ошого уже жаш кезибизден даяр болуп калганбыз. Бизде ошол психология ошо давно бар. Биз лидерликке давно даярбыз. Лидерлик биздин жөндөмдөр көбүнчө бизде прокачка болуп калган, эркектердин көбүнчө прокачка. Прокачка болгон деген машыгырып, кечке ар кандай сыноолордон өтө берип, биз уже ошого даяр болуп калганбыз. Армияга көпчүлүгүңүздөр бардыңыздар, азыр эми жаштар ар кандай баргандар, бирок өзгөчө мурунку поколение армияга барыңыздар. Ошол жерде да тынбай эмне? Тынбай лидерлик конкурс, лидерликке аракет, лидер. Ким кимге баш ийет, ким кимди башкарат деген нерсе. Ошол нерседе, ошол сыноодон өттүк биз. Ошол сыноодон өткөндүктөн биз кандай гана иш болбосун, биз ошол жерде уюштуруучу, жетекчи, лидер боло алабыз. Бирок ошону сиз ошол позицияны алсаңыз. Бул боюнча менде сиз эмнеге лидер эмессиз деген видеом бар, сабагым, ошону көрүп чыксаңыздар болот. Лидерлик бул кандай, кайсы жактан пайда болот, ал кантип өнүктүрсөк болот, бүт ошол жерде багыт бар. Сиз эмнеге лидер эмессиз деген сабагымды көрүп чыксаңыз болот, менин каналымда бар. Так. Кийинки нерсе, үй бүлөдө негизги чечим чыгаруучу киши, инсан бул ким? Бул эркекпиз, мына үй бүлөдө дагы дайым последний голос, последнее слово деп коет, акыркы сөз биздин колубузда. Биз эмне десек, ошол нерсе болот үй бүлөдө. Албетте эми кыздар, келиндер, аялдар өзүнүн жолун табат. Жашыруун өз билгенин кылышы мүмкүн. Бирок дайым акыркы сөз бизде болот, Эки нерсе көтөрүп жүрүп сатуу эмес бул. Ошону эске алыш керек. Биз аялдардын иши дегенди ушул маайда айтышыбыз мүмкүн. Бул аялдын иши. Эмнеге көтөрүп жүрүп сатыш керек? Мен көтөрүп жүрүп помада, шампунь сата албайм деген ой келиши мүмкүн. Бул бизнес помада, шампунь эмес. Бул бизнес интернет дүкөн. Ошол интернет дүкөндү реклама кылып жарыялаш керек. Реклама үчүн, сатуу ишин уюштуруш керек. Биз реклама ишин уюштуруучу адамбыз. Бул боюнча бул ишти эмне кылыш керек деген жерде дагы биз айтып бергенбиз. Бир момент. Айбике, ой, Адеми Альберт, потише. Так, бул жакта мен терезени ачып алдым эле, бул жакта балаларым ойноп атат. Жер үйдө ушундай да. Так, биз ошондой терезени жаап келет окшойм. Бир момент. Кечиресиздер, техникалык болуп калды, срочный иштер. Так, эми тынч болуп калды. Так, мына биз бул боюнча мындай да, биз сатуу бөлүмүнүн уюштуруучубуз. Сатуу бөлүмүнүн жетекчиси сыяктуу иш жасайбыз. Ошон үчүн бул жерде ой, помада сатыш керек, ой, бул аялдын иши экен деп качуунун кереги жок. Сиз сатуу бөлүмүнүн уюштуруучусуз. Кандай гана товар болбосун, эгерде сиз сатуу темасын түшүнүп алсаңыз, өздөштүрүп алсаңыз, реклама ишин түшүнүп алсаңыз, уюштуруу ишин түшүнүп алсаңыз, бул кандай гана бизнес болбосун, бул баардык бизнесте негизги ролду ойночу көрсөткүч. Эгерде сиз сатуу ишин, реклама ишин жакшы түшүнүп алсаңыз, сиз кандай гана бизнес болбосун аны алдыга алып кете аласыз. Жана уюштуруу ишин. Ушул негизги, бул ишкердин негизги жумуштары. Сиз бул жака помада сатыш үчүн эмес, сиз ишкерчилик үчүн келдиңиз. Жетекчи лидер болуш үчүн келдиңиз, Ошол боюнча мындай мисалы үчүн көп учур кездешет. Кел ушул бизнесте сага сунуштуу айтып берейин десең, ой, мен жок, мен продукция саткым келбейт, ой, мен сата албайм, жана башка дегендерди айтышат. Ошондо мен айтам. Сен азыр мындай деп атасың, карасаң. Мен сага айтып атам, кел, кафе, ресторан ачып, ошону иштетели, мен сага үйрөтөйүн. Мен буга чейин ондогон кафелерди иштетип, уже тажрыйбам жакшы болуп калды. Көп кафелерди, ресторандарды раскрутка кылышты, уюштурушты билем, ошону сага үйрөтөм. Экөөбүз бизнес ачабыз. Ошол бизнести толугу сен башкарасың. Мен сага бүт тажрыйбамды берем, сен эртеңки күндө келечекте айына 40-50 миң, 30-40 миң, же болбосо 70-80 миң, 100 миң кирешеге чыга аласың. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Деп айтса, жок, мен официант болгум келбейт, мен повар болгум келет, мен ал ишти жасай албайм, колуман келбейт деп атат. Сен ошондой сөздү айтып атасың азыр. Мен сага айтып атам, бул деген эмне? Бул сатуу ишин уюштуруучусу. Бул деген эмне? Кафенин уюштуруучусу. Кафенин ээси ал официанттык кылбаш керек, ал поварлык кылбаш керек. Эми ошодон баштаса боло берет. Андан баштаба деген нерсе эмес. Просто анын негизги жумушу ал эмес. Эгерде ал өзү повар болуп, официант болуп жүрсө, анда ал кафе чоң масштабта иштей албайт. Ал жүздөгөн адамдарды тейлей албайт ал. Ал бир күндө 5 киши, 10 киши келсе ошону тейлей алат. Ошол кичинекей чакан бизнес моделиндеги бизнес болуп бере алат. Бирок чоң бир 100-200 киши келген бир тойкана же болбосо кафе, ресторандын ээси боло албайт андай киши. Ал киши ошончо адамдын ишин уюштурганда гана, ошондо гана ал кафенин, ресторандын ээси болот. Ошол нерсеге үйрөнүш керек болот. Жана ошол кафе, ресторанга кардарап келүү ишин уюштура билгенде гана ал адам, ошол системаны жакшы кура билген адам, ошондо ал чындап дүркүрөп өскөн, жакшы пайда алып келчү, киреше алып келчү кафе, ресторанын ээси боло алат. Дүкөнү дагы ошол.
Биз дагы ошондой ишке чакырып атабыз сизди. Ошол нерсени үйрөнүп коюңуз, ошол нерсени биз сизге үйрөтөбүз деп чакырып атабыз. Биз сизге официант болуң, повар болуң, көтөрүп жүрүп сатың дегенди үйрөтөбүз деп аткан жокпуз. Ал башка жумуш. Аны өздөштүрүп алсаңыз бул эң сонун. Бирок сөзсүз өздөштүрүп ошол ишти деген нерсе жок. Бул жерде өзүңүз үчүн аласыз продукцияны, өзүңүз үй бүлөңүз үчүн аласыз, өзүңүздүн аялыңызга, жубайыңызга тандаганым, танда деп туруп ошол нерсени алдырасыз, анын ой пикирин угасыз. Ошол ой пикирди элге жеткиресиз. Мүмкүн болсун деп жүздөгөн, миңдеген, 10 миңдеген адамдарга жеткиришиңиз керек. Ошол позитивдүү ой пикирди. Биздин жумуш ушул. Жана көптөгөн адамдарга ошол сыяктуу элдердин, кардарлардын, колдонуп көргөн адамдардын жакшы деген отзывдарын, жакшы деген ой пикирлерин элге жеткиришибиз керек. Ушул ишти уюштурушубуз керек. Биздин иш ушул. Мен эмне кылам? Аялдар колдонуп көргөндөн кийин кандай экен деп сурайт элем. Топтойт элем. Отзыв топтойт элем. Анан аларга айтат элем, отзыв топтогула. Сенин кадрларыңар, сенин тааныштарыңар колдонгондон кийин кандай ой пикир чыгып атат? Жакшы ой пикирлер. Ошолорду топтосоңор, мага айтып берсеңер, мен ошол боюнча китепче чыгарам деп, китепче да чыгарам бир убакта. Чакан китепче. Азыр интернет технологиялар өнүккөн, ошол боюнча видео тартыла десеңиз, командаңыз тарта баштайт. Ошол нерсени уюштуруш керек. Биздин иш ушул. Мүмкүн болушунча көп адам колдонуп көргөндөн кийин ой пикирин айтыш керек жакшы. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Экөөсүн тең айтыш керек. Биздин иш ошону уюштура билүү. Жана ошону элге жеткире билүү. Жана ушул ишти үйрөтө билүү башкаларга. Анан кийинки демек ошон үчүн бул иш аялдын иши эмес. Бул иш накта эркектин, лидердин иши. Албетте аялдар деле жасап атышат. Аялдар деле бул ишти жасай алат. Бирок эркектер тем более бул ишке жакын болобуз. Ошон үчүн бул ишти биз уюштура билсек болот. Албетте эркектердин өзүбүздүн биздин күчтүү тарабыбыз бар. Биздин алсыз тарабыбыз бар. Ошон үчүн биз семейный иштесек бул эң сонун. Биз мисалы үчүн жубайым Дарья экөөбүз семейный иштейбиз. Ошон үчүн биз чоң деңгээлдерди, чоң натыйжаларды жасап атабыз. Эркек бул күчтүү стратег, чоң масштабта ой жүгүртүп алат. Эркектин күчтүү тарабы ушуда, ал чоң масштабта, чоң ой жүгүртүүдө ойлой алат. Бирок алсыз жагы майда иштерден алыс болот. Бул деген майда ишти жасагысы келбейт. Бул нерсени жеңе билиш керек. Мен дагы майда иш жасагым келбейт. Бирок мен үйрөнүп алсам, эртең мен жүздөгөн, миңдеген адамдарга үйрөтүп койсом, чоң масштабта соода болот деген максатта үйрөнөм мен майда иштерди. Майда иштерди өзүм мен дагы үйрөнгүм келбейт, жасагым келбейт. Бирок мен өзүмдү кыстап отуруп ошону үйрөнөм. Эмнеге? Эмнеге дегенде менде мотивация себеп бар. Мен жүздөгөн эртең миңдеген адамга үйрөтүп койсом, алар өзүнүн жүздөгөн миңдеген адамдарына үйрөтүп койсо, бизде деген 10 миң, 20 миң, 50 миң киши ушул ишти жасай баштаганда миллиондогон сом же 10 миллион же 50 миллион сом, 100 миллион сом соода боло баштайт. Деген масштаб үчүн жасайм ошол ишти. Сиз дагы ошол максатта үйрөнсөңүз болот. Ана эркектердин күчтүү жери майда сөздөн, майда иштерден жогору болот. Мисалы үчүн, аялым Дарья, ал типичный аял, көпчүлүк аялдарда эле кечке телефондо ушак дегенде жакшы мааниде ушак ким канча атат, ким эмне жашап атат бүт билип турат. Алардын күчтүү жери ошол. Бирок убактысыз да ошо кетип калат. А мен эң керектүү, эң маанилүү, чоң масштабтагы иштерди жасайм. Бул деген мен мактанып, аялым жаман деген мааниде эмес. Анын өзүнүн күчтүү тарабы бар. Бул дагы керек иш. Бул аялдардын иши. Эркектердин иши эмне бул? Эртеңки күндө мен жасап койгон иштин пайдасы миңдеген адамдарга пайдасы тийиш керек. Мен ошол ишти жасайм деп ошол ишти жасайм. Мен ал ишти жасабасам, бир жаңы өсүп келаткан, алгачкы 50-60 миң, 70-80 миң кирешесин таап аткан адам ал ишти жасаганга кызыкчылыгы азырынча жок. Мен ошол кызыкчылыкты азыр көрүп атам. Келечекте ошол чоң масштабка чыгарыш үчүн ошол биз айтып атабыз, келечекке иштей алат эркек депчи. Себеби стратег эртеңки күнгө ал көрө алат. Алдын ала көрө алат. Ошол нерсе бул эркектердин биздин жумушубуз. Ошол нерсеге көрүп басым жасасаңыз, сиз чоң команданын жетекчиси боло аласыз, чоң команданын лидери боло аласыз. Ишти системаштырылат. Эркектердин да күчтүү жери, эркектер көбүнчө бир иш жасаса, системаштырылат. Бул боюнча, мисалы үчүн, бизнес молодостьтун сабактарында көргөн болчу болсоңуз, ал жерде айтат, аялдар кантип бизнес кылат? Бабочка, деньги. Бабочка, деньги. Бул деген жасай берем. Кантип жасайм билбейм, бирок бирдемени жасап атам, бирок акча чыгып атат. Айтып берчи, кантип эмне кылып атасың? Айтып бере албайт. Бул баардык аялдар эмес, аялдардын көпчүлүгү ушинтип жасайт. Бул алардын күчтүү тарабы. Ойноп, эмоция берип, сүйлөшүп атып, сону айтып берип атып эле бизнес курула берет. Эркектер система курмайынча алар кура албайт. Алар системалаштырыш керек. Бул аял эмнени айтты? Канткенден натыйжа болду. Эмнени сөздөй сүйлөгөндөн кийин, кандай фишкаларды колдонуп атат? Ошонун баарын системалаштырып, менин командамда толтура адамдар ушуну үйрөнсүн деп системалаштырылат. Дал ошол себептен мен 1,5 жыл бою онлайн сабактарды, бизнес боюнча сабактарды көптөгөн видеолор тартып аттым. Эмнеге? Системалаштырыш үчүн. Дал ушул ишти эркектердин көбү, мен топ лидерлерди изилдеп жүрөм. Ушул ишти жасап жүрүп чоң деңгээлдерге чыгып атышат. Дал ошол себептен азыр көрөсүз, бул жерде мисалдарды көрөсүз. Көптөгөн лидерлердин да карасаңыз ошол ишти жасаган болот, чоң натыйжалар жасаган болот. Кийинки нерсе, эркектер команда менен иштешти билет. Анткени дегенде, бул бизде дайым ишти жасаш керек болгон. Мектепте кандай бир жоопкерчиликтүү иштерди эркектерге тапшырган, аялдарга деле тапшырган.
аялдарга тапшырылган деп айта албайм. Бирок эркектерге биринчи очередь берген аракет кылышат ошондой жоопкерчиликтүү. Эмнеге дегенде эркек эртең лидер болуш керек деп ошондой ата энебиз да ошол сен эркексиң давай уюштур деп бизге ошол нагрузканы берет. Кимдир бирөө ошону эми жасай албай жүрүп акыры үйрөндү, кимдир бирөө үйрөнө албаса дагы кичине болсо да түшүнүп калды. Ошон үчүн бизге илгертен бизди ошого даярдаган, команда менен иштешти үйрөтүү жасоо. Мисалы үчүн кандай бир оор жумуштарды жалгыз жасай албайбыз, эмне команда топтоп жасаганбыз. Ошон үчүн бул иш биздин жасап жүргөн жумушубуз. Өтө күмөн саноо эркектердин алсыз жери бул өтө күмөн саноо менен карайт көп нерсеге. Бул плюс дагы, минус дагы. Кандайча плюс көп нерсеге күмөн саноо менен карагандыктан текшерип анан кийин кылабыз. Демек сиз дагы текшерип кылсаңыз туура болот. Текшерип көрүңүз. Бул бизнесте мен көп текшердим. Текшерип көрүп, чынында перспективасы бар экен дегенде киришип иштедим. Мага чейин мен жөн эле сырттан изилдеп жүрдүм. Ошон үчүн бул жерде плюс десек болот. Минусу албетте өтө придирчиво карай бербеңиз. Ар бир минустун минусу болот, ар бир бизнестин кемчилиги болот, бирок сонун мүмкүнчүлүктөрү да бар. Ошо эки жакты карай билиңиз, эки жакты карап көрүңүз. Мен көп мүмкүнчүлүктөрүн көрдүм, кемчиликтерине көз жумдум, анткени дегенде идеалдуу эч нерсе жок. Ооба кемчиликтери бар өзүнүн. Ал боюнча дагы биз алдыда астыда сүйлөшөбүз. Кийинки нерсе мамиле түзүштү, көп сүйлөшүштү билбейт. Бул биздин алсыз жагыбыз. Демек ошол мамиле түзүштү, көп сүйлөштү аялга тапшырып койсоңуз болот. Эгерде сиздин аялыңыз бул бизнеске кызыгып атса. Кызыкпаса, албетте сиз аялдар менен бирге кооперация болуп, аялдар менен шериктеш болуп иштеп отуруп, кел командаңыздагы лидерлерге тапшырып, көпчүлүк адамдарды аялдарды мен аялдар каттайм. Эмнеге дегенде аялдар менен аялдар жакшы түшүнөт. Мисалы үчүн кечээ дагы жакында аялдар менен сүйлөшүп, маек куруп, мен бизнес жөнүндө айтып бергенден кийин мен сизди аял менен оңой түшүнүп, продукция жөнүндө сүйлөшүшүңүз үчүн мен сизди аял кишиге каттайм деп, уже команда куруп алгам, ошо командага таштап коюп атам, ошол аялдар менен иштешет. Мен эркек бере алчу нерсени мен эркек катары берем, ал эми калган аял бере алчу нерсени аял берет. Бирок ошол боюнча мен аларга багыт берип турам. Сен могу аялдарың менен могу жөнүндө сүйлөшүп тур, могу жөнүндө сүйлөшүп атасыңбы, могу жөнүндө сүйлөшпөй атасыңбы деп эстетип багыт берип турам. Биздин эркектердин жумушубуз ошол. Демек бул проблеманы биз чечсек болот эркектер аркылуу. Эми биз эң вкусный, эң таттуу на десерт, лучшее на десерт демекчи, мен силерге мисалдардан келтирип берейин, кандай ушул аялдардын иши дегенге окшогон иштерде кандай эркектер ийгиликтер жаратып атышат. Эмнеге мындай бизнестер эркектер үчүн ошону көрүп кетели. Көп компанияларды эркектер ачкан. Мисалы үчүн Амансио Артега, Zara деген бренд билесиздерби? Zara деген бренд билгендер плюс басып коюңуздар. Ким билет Zara? Zara бул аялдардын биринчи, аялдардын модный кийимдери болуп чыккан. Андан кийин эркектердики кошулган. Мына ошондой чоң дүйнөлүк деңгээлдеги дүкөндүн негиздөөчүсү Амансио Артега, эркек киши, мына көрүп атасыздар. Чыныгы мына жандай кыйшаңдаган, жандай голубой ошон эркек эмес бул. Бул жанагы эмне деп коет? Брутальный эркек. Мына брутальный дегенибиз сакал пакал мындай деген эркек. Сөгүнгөн болсо да мүмкүн, албетте. Мына эркек, брутальный эркек болду. Булгари, Сатюрия Булгари, бул баалуу буюмдар. Бул деген ар кандай алтын, билелик, шакек жана башка, мен муну түшүнбөйм вообще. Алайын десем мен тандаш билбейм. Ушундай эркекпиз. Бул дагы ошондой болуш керек, бирок бул эмне? Бизнес катары карады. Бул аялдардын тагына турган нерсеси экен, мен муну түшүнбөйм деген жок. Карады, эмне жакшы кетет, эмнеден навар жакшы болот, эмнеге жакшы көп кошсо болот. Алтынга көп кошсо болот деп ачкандыр. Мен билбейм кандай ачкандыр. Бирок эркектер эми ошондой карайбыз да, бизнес катары көргөндө ошондой. Мен дагы бул бизнести көргөндө эмне үчүн бизнес катары көрдүм? Бул товарды адамдар кайра алып турат экен. Анан оңой алат экен. Плюс товардын баасы өтө кымбат болгондуктан мунун базары чоң экен деп. То есть мен буга бизнес катары карадым. Бул адамдар дагы ошондой караган болуш керек. Бизнес катары бул выгодный бизнес экен деп көрдүм. Бул аялдардын иши экен, помада экен. Жок, мен аны түшүнбөйм деген жокмун. Түшүнгөн адамдарды табам, ошол адамдар аркылуу сатам. Ошол адамдарга сатышты үйрөтөм. Ошол адамдар аркылуу уюштурам. Бирок бизнестин күчтүү жактары мындай экен деп көрүп, ушул бизнеске киришип бир убакта иштей баштагам. Көп компанияларды эркектер ачкан деп атасыз, жетекчилердин көбү эркек. Yves Saint Laurent, аялдардын эркектердин модный кийимдери, мына Yves Saint Laurent көрүп атасыздар. Бул дагы мына көрдүңүздөр, уже улгайып калган киши, албетте жаш кезинде баштаган. Christian Dior, аялдардын эркектердин модный кийимдери. Бул дагы мына. Мындай мисалдарды келтирсек толтура. Бул бизге эң чоң дүйнөлүк деңгээлдеги мисалдарды мен сиздерге келтирип атам. Так, мени угуп атасыздар, укпай атасыздар. Бул жакта эч ким жооп жазбай атат го. Так, Zara'ны билсеңиздер, плюс басып коюңуздар, же Christian Dior'ду. Zara плюс же Dior плюс деп коюңуздар. Кайсы маркаларды билесиздер? Эми биздин тармактык маркетингге келдик. Тармактык маркетингде дагы мына косметика, парфюмерия угуп атасыздар. Косметика, парфюмерия саткан компаниялардын негиздөөчүлөрү дагы бизде эркектер болот. Алексей Нечаев, биз иштешип аткан компания Фабрикте, мына Алексей Нечаев жана анын шериги Александр Даванков экөө ачышкан. Кийин Даванков өзү башка долясына өзү ошо заводдордун бирин алып, ал индивидуалдык косметика чыгара турган заводдун ээси болду. Алексей Нечаев массовый, миллиондогон партия сатылчу
фабрикалардын несі болуп калды, Фабилик несі. Даванков башка фирманы болду, экөө бөлүнүштү кийин. Билбейм, эмне себептен көз караштары дал келбегендир, экөөсү эки адам иштеш кыйын экен биз экөөбүз деп бөлүнгөн болушу мүмкүн. Ошол экөө эки башка фабрикалардын несі болуп калды азыр. Роберт Йонас менен Роберт жана Йонас Афьёкник. Фамилиясы булар шведтер, мына Oriflame деген компанияны ачты. Булар да эркектер. Бул косметика, бул деген аялдардын иши деген жок. Командасында аялдар бар, косметиканы түшүнгөн. Ошолор аркылуу иштеп атышат. Мен да ошентип иштеп атам. Ошон үчүн бул аялдардын иши десеңиз, чоң бизнестен калып кетип атасыз. Чоң куру акчадан куру калып кетип атасыз. Бул кайра келип турчу, мага эмнеси жагат, ошол кардарды жакшылап көндүрүп койсок, ал кайра алып турат. Ассортимент көп болгондуктан кайра алып турат. Жана риск жок. Кризис, согуш болду. Бизде 2010 билесиздер, ошто граждандык жарандык согуш болуп кетти. Ал согуш кайталанбасын. Жакшы биздин жетекчилик туура иштер жасап, ошол согушту токтотушту. Эки эл бири-бирин кырып, жаман абалда калган жокпуз. Жакшы тынч жашап атабыз. Бул ошол согуш мезгилинде көрдүк, эмне? Ошол согуш мезгилинде дагы биздин продукциялар өтүп атты. Биз тынч жерге барып, ошо элдерге сураган заказдарын берип аттык, бизнес токтоп калган жок. Эмнеге мына стабилдүү бизнес, стабилдүү жана масштабируемый, чоң масштабка чыгарабыз. Эмне дегенде, тиш паста баарына керек, самын баарына керек, баары жуунат, кризисте да жуунат, мурун да жуунган, да эртең келечекте да жуунат, Эртең келечекте баарыбыз йога болуп, жандай жуунбай калсак эле, балким айбанга окшоп калсак, балким жуунбай турат. Бирок дайым жуунабыз, Мына тишин жуугусу келет, дезодорант колдонгусу келет, башын жуугусу келет жана башка. Идишин жуугусу келет, кирин жуугусу келет. Ошон үчүн бул масштабный бизнес, чоң масштабтагы, чоң акча, чоң оборот, чоң соода жасаучу бизнес. Ошол катары мен көрүп ушул бизнеске келген. Булар да ошол катары көрүп, бизнестин перспективасын көрүп ачышкандар. Кийинки адамдар Уильям Проктор жана Джеймс Кэмпбелл. Компаниянын атын атайын жазбайм, сиздер жазыңыздар. Кайсы компания? Ушул эки адам дагы дүйнөдө эң бир атактуу компаниялардын бирин ачышкан, мына брутальный эле чоң кишилер ачышкан. Көрдүңүздөр, Уильям Проктор жана Джеймс Кэмпбелл. Шампуньдарды чыгарышат, дезодоранттарды чыгарышат. Атактуу компаниялардын бири. Сиздер пока жазып туруңуздар, кайсы компания, варианттарыңыздарды. Procter & Gamble, жаңы эң туура айтасыз, Procter & Gamble ачышкан. Rich DeVos жана Jayvan Endel, MV компаниясы ачышкан. MV компаниясы бул эмне болуп башталган? Казан агарткыч, кир жуугуч порошоктор менен баштаган. Нак аялдын иши десек болот. Бирок эки киши муну бизнес катары көрүштү. Бул перспективдүү, бул кайра өтүп турчу продукция экен. Бул келечекте перспектива тема экен. Бул чоң базар, бул эч качан бүтпөй турган базар. Себеби адамдардын саны көбөйгөн сайын бул массовый, чоң масса. Миллиондогон адамдар алчу товар деп туруп ошол менен бизнесин башташкан. Ага чейин булар баса витаминдер сатып жүрүшкөн. Витаминдерди караса, узкий, кичинекей базар. Ал эми кир жуугуч порошоктор бул миллион базар деп ошол базарды көрүп келип иштеп атышат. Эми тармактык маркетингде топ лидерлерди көрүп кетели. Топ лидерлердин көбү мына косметика, парфюмерия сатчу компанияларда, ата эместерге ушул компаниядагы лидерлерди мисалга келтирип атам. Эгерде витамин жана башка болсо, эркектер аябай көп ал жерде. Бирок косметика, парфюмерия бул эми аялдардын иши да деген стереотипке жооп болсун, стереотипке баш ийбеңиздер деп мына көрсөтүп атам. Станислав Санников, топ лидер, 18 жашында рубль миллионери болгон Россияда. 21 жашында доллар миллионери болгон. Башта Татарстандан баштаган өзү. Адашпасам, Татарстандан баштаган косметика, парфюмерия компаниясында топ лидер болуп атат. Аял киши эмес, эркек киши болуп атат топ лидер. Андан кийин Игорь Жабин жана Ламара Жабина булар үй бүлөлүк бизнес кылышат. Топ лидер. Айына 50-80 миң акш долларын жасап атат. Шампунь, парфюмерия, косметика сатчу компанияда топ лидер эркек киши. Көрдүңүздөр. Бул да башында бирок түшүнгөн эмес, аял аркылуу келип калган. Станислав Санников өзү эркек башы менен келген. Всеволод Татаринов, топ лидер, доллар миллионери. Бул дагы витаминдер жана косметика, парфюмерия саткан компанияда номер 1 лидерлердин бири. Бекмусаев Жамболот, муну тааныбаган адамдар жок болуш керек. Мен өзгөчө тармактык маркетингге байланыштуу адамдар өзгөчө Россияда, Москвада жашап келгендерин көп тааныйт. Анткени атактуу компаниянын лидери, бул Казакстанда топ лидер Бекмусаев Жамболот. Муну ким таанаса, плюс басып коюңуздар. Ким уккан болсо, мына эркек баш менен, брутальный эркек. Видеолорун YouTube'да көрсөңүз болот. Брутальный дегенибиз бул деген цел деп орусчада чалабычык сүйлөгөн, бирок нак жанагы эме бар го, кээбирлер айтып коёшат, айылда өскөн жигит бар го, ошолордун бири мына Бекмусаев Жамболот. Косметика, парфюмерия, кир жуугуч порошок саткан компанияда иштеп атат. Витаминдер деле бар бирок аларда. Эми Oriflame накта косметика, парфюмериядан чек номер 1. Номер 1 Oriflame'деги Россиядагы лидери Владимир Полежаев номер 1 Oriflame'де чек номер 1. Эркек киши. Бир убакта семейный жасашкан.
Бирок азыр эркек киши, эркек башы менен топ лидер. Миллиондор тапкан лидер болуп атат. Алексей Севрук, Oriflame номер 2 чек Украинада. Украинада Алексей Севрук, кимдирге үчүн маалымат болуп калсын, командасында адашпасам 5000ге жакын директор бар. 5000ге жакын директор. Элестетиңиздер. Бул деген канчалаган обороттор, Эркек киши. Бул дагы башында семейный кылышкан, бирок ажырашууга байланыштуу бизнес структурасын жоготту, аялына өткөрүп берди жарымын, жарымы өзүндө калды. Экинчи жолу кайрадан курду. Кайра чек номер 2 болду. Үчүнчү жолу курду, кайрадан чек номер 2 болду. Көрдүңүздөр, эркек баш менен аялдар алмашып атат. Ар кандай болуп калат билесиздер, туура келбей калды экөө бири-бирине, аялдар алмашып атат, 3 жолу үйлөндү. Бирок кайра эле чек номер 2 болуп атат. Демек бул аялынын заслугасы эмес, бул өзүнүн заслугасы болуп атат. Эркек баш менен ушул бизнес болуп атат. Сүйлөгөн уксаңыз, өтө деле сонун оратор эмес, мындай жөн эле сүйлөйт. Бирок ошого карабастан чек номер 2. Oriflame'де. Сергей Бескровный жана Наталья Демидова, булар үй бүлөлүк. Бул эмне үчүн бул мисалды келтирип атам? Булар үй бүлөлүк. Биринчи аялы келген, кийин эркек бул бизнесте чоң акча бар экенин кийин көргөн. Бул адам өзүнүн базары бар. Эмеде Челябинскиде өзүнүн бир нече завод, фабрикалары бар. Ошол адам ушул тармактык бизнеске кир жугуч порошок саткан компанияга келди атат. Эмнеге азыр көрө эле. Менин көптөгөн чакан жана чоң бизнестерим бар болчу, инвестор да болчу. Азыр деле ушундай болуш керек, өзүнүн базарында бар болчу дейт. Бул себептен шаарда эл арасында атактуу адамдардын катарына кирчүмүн. Достордун арасында криминалга бизнесин алдырып коюп, же криминал тарабынан өлүмгө учрагандар болуп атты дейт. Мен ойлонуп жүрдүм, кайсы күнү менин очередим келип калат деп кабатыр болуп жүрдүм дейт. Ошол мезгилде Европада иш боюнча жүргөндө тармактык маркетинг компаниясынын продукциясы менен таанышып калдым дейт. Баса тармактык маркетинг бул эмне, бул лохотронбу же лохотрон эмеспи, бул мыйзамдуу бизнеспи деп кызыкчу болсоңуз, бул боюнча менин каналымда тармактык маркетинг менен каржы пирамидалардын айырмасын көрсөтүлгөн 3 видео бар. Толук маалымат алсаңыз. Же болбосо тармактык маркетинг бул өзү эмне, пирамиданын айырмасы мага кереги жок, мен өзүм экен билгим келет. Бул кандайча мыйзамдуу бизнес деп билгиңиз келсе, тармактык маркетинг бул өзү эмне деген видео бар. Бул боюнча бизде плейлист бар, тармактык маркетинг же финансы каржы пирамидалар деген. Смотря кайсы темага кызыгасыз, ошол тема боюнча бизде плейлисттер бар. Ачып көрсөңүз болот. Тармактык маркетинг индустрия деген плейлист бар. Ошол жерде көрсөңүз болот. Анан ошол продукция менен таанышып калдым. Продукциясын колдонуп жүрүп, бизнес кылса болорун билдим дейт. Бизнесине анча ишенбей жүрдүм дейт. Анткени көптөгөн ыңгайсыз учурларды көрүп аттым дейт. Бир жолу айтат, карабалга ушул бизнести айтып берсең, карабал, мен ушундай атактуу адам болсом, чоң ийгиликтерге жетсем, мага ошол карабал жок дегени мага аябай катуу тийди дейт. Ушул сыяктуу маселелер мени жакпады мага дейт. Анан бир мектептин бир бурчунда отуруп алып презентация өтөсүң дейт. Анан ийгиликтүү адамды атактуу адам катары жок дегенди уга бергени жакпады дейт. Ар кандай жерлерде презентация өтүү да ыңгайсыз болду дейт. Үйлөрдө өткөнү жакпады мага дейт. Так, Уралиева Бактыгүл, рахмат. Жооп бергениңизге. Так, болгону күндө окшош иш дейт, өзүнүн ишинде. Зеригиштүү дейт. Ишкер катары жалгызсың. Баары колуңда иштейт, бирок алар айлыкка иштегендер баардыгы айлык үчүн гана иштейт. Алар ишкер эмес дейт. Анан ошонусу мындай бул иштин мага чөтө жалаң ишкерлер болгону кызык боло баштады дейт. Чөйрөсү жакты мага дейт. Жалаң ишкерлер болгону мени кызыктырып атты, чоң мааракелерге катышып аттым дейт. Чоң мааракелерде мен бул бизнеске кадимки бизнесин таштап келген ишкерлер менен сүйлөшүп, алардын келген себебин билип аттым дейт. Башка кадимки бизнестен келген адамдар менен көп сүйлөшүп аттым. Биздин кадимки бизнесте баары сөнүн дейт. Болгону менин бизнесимде адамдар айлык үчүн гана иштешет. Көбү менин жашоомо, тапкан акчама ичи күйүп, кызыгып, завидовать этиши мүмкүн, ичи таарышы мүмкүн дейт. Ошон үчүн мен алар менен ачык сүйлөшө албайм, көп нерсени айта албайм, көп нерсени жашырышым керек болот. Биз дагы ошол нерсени өз башыбызда көрдүк, бир нече бизнести иштеткенде, сулуу салондо да иштеттик, ошол нерсени көрүп аттык. Ошол чын экен дедим, мен да өз башымда көрдүм. Тармактык маркетингде мен ишкерлер менен бир команда болуп иштейм. Аларга өз жашоосун өзгөртүүгө мен жардам берем дейт. Ошон үчүн мен алар менен ачык айкын айта алам, мен ишкерлер менен иштеген мага жакты дейт. Эмнеге дегенде, айлыкка иштеген адамдар башка дейт. Бирок аларды мен турмушун жакшы жакка өзгөртө албайм айлыкка иштегендерден. Ошол эл катары базарга канча төлөсө мен да ошондой төлөйм дейт. Ал эми тармактык маркетингде чек жок болгондуктан, потолок жок, чеги жок бул бизнесте. Бул бизнесте кирешенин чеги жок болгондуктан мен алардын турмушун жакшы жакка өзгөртө аларым билип, толук камдуу берилип иштегени мага жакты дейт. Ошончо ишкерлерди нолдон үйрөтүп чыгара алган болсоң. Себеби тажрыйбасы чоң болуп атат бизнесте. Ошону элге үйрөтүп, ошол адамдардын турмушун жакшы жакка өзгөрткөнү буга жагып атат. Анан тармактык маркетингде мен ишкерлер менен бир команда болуп иштегеним жакты дейт. Плюс бул бизнесте криминал жок деп атат. Бул бизнести эч кимдин сенен тартып алышты оюна да келбейт дейт. Мен өстүдөгү наставнигим, жобосу асты жактагы лидерим ушуну атып, ушуну жок кылып, мен ордуна отуруп алам деген нерсе. Бул жерде мындай мүмкүнчүлүк такыр жок дейт. Биздин бизнесте иштеп жүргөндөр билесиздер, бул чын.
Сиздин бизнесиңизди эч ким тартып албайт. Сиз өзүңүздүн бир туугандарыңызга же өзүңүздүн балдарыңызга, ата энеңизге өткөрүп бере аласыз. Башка сырттан бирөөгө өткөрүп бере албайсың. Көрдүңүз, Ошон үчүн бул жерде тартып алмай деген нерсе жок. Наталья айтып атат, мен бекер отура бербеш үчүн мага жолдошум пиво завод белек кылды дейт. Сезон учурунда күнү түнү иш, баарын багыш керек, тынбай контролдоо керек, урурлуктан сактоо керек бизнести дейт. Ошон үчүн үй бүлөнү көрбөстөн иштеш керек дейт. Сезон жокто болсо акча жок, убакыт бар, үй бүлөгө убакыт бере алам, бирок акча жок дейт. Ошол нерсеси мага жакпады. А тармактык маркетингде мен үй бүлө менен бирге бизнести экөөбүз бир алып кете алат экенбиз. Ошонусу мага жакты дейт. Көрдүңүздөр, И ушинтип мына чоң акча таап аткан адамдар, завод фабриканын ээлери дагы ушул бизнеске келип атат. Эркек башы менен. Бул кир жугуш порошок, бул аялдардынчы деген жок ал. Бул анткени алар буга иш катары карабай атат. Сиз иш катары карабаңыз, буга бизнес катары караңыз. Бул бизнес мүмкүнчүлүк катары карап атат. Мен дагы бизнес мүмкүнчүлүк катары көргөм. Мен мисалы үчүн аялдар менен иштегенде, мен үчүн аялдар бул эмне? Бул команда. Аялдардын жардамы менен мен чоң акчаларды таба алам. Аялдардын күчтүү потенциалын колдонуп, алардын потенциалын ачып берип атып, аларды алгачкы акча табууга жардам берип атып, команда куруп чоң киришиге чыгууга жардам берип атып, мен ошолордун билимин, потенциалын, энергиясын, мечтасын колдонуп, өзүмдүн чоң бизнесимди куруп алдым. Биз эркектер ушундай карасак болот, Бул жерде аялдар көп иштейт, ооба. Аялдар аз дебейм, эркектер көп дебейм, эркектер аз чынында. Бирок бизнес катары көрө билген эркектер ушул бизнесте жүрөт. Мен ошолорду сиздерге мисал келтирип бердим. Артем Нестеренко, косметика, парфюмерия саткан компанияда номер 1 чек болуп, Украинада номер 1, дагы бирөө бар эле, ошо экөө номер 1 болгон өз убагында. Азыр эми башка бизнесте бул, азыр ар кандай бизнестерди жасап көрүп атат, өзүн издеп көрүп атат. Олег Заварухин, Фабелекте топ лидер, булар семейный иштешет. Бул уже иштегенине 15-20 жыл болуп калды. Бирок косметика, парфюмерия бизнес катары көрүп атат. Эмнеге? Жанагы мен айткан кафе, ресторанды көрүп атат ал. Официантты көрүп аткан жок ал. Жанагы мен айткан швейный цех нээси, ал аялдардын кийимин көрүп аткан жок ал. Бизнести көрүп атат. Дал ушундай көз караш менен келип иштеп атышат булар дагы. Антон Долженко, топ лидер. Товароботу айына, орусчалык батыр кечиресиздер, себеби мен 2 тилде жасап аттым. Товароботу айына 60 миллион рубль айына. Эркектер угуп аткан болсоңуздар, кимиңиздердин ушундай бизнесиңиздер бар болсо, плюс басып коюңуздар. Биз колдоп коебуз. Эң сонун бизнес жасап атпсыз, демек сиз ишкер катары күчтүүсүз. Антон Долженко дагы жөнөкөй медик болуп иштейм деген жеринен, иштеп жүргөн жеринен ушул бизнесте чоң акча бар экен деп, турмушун жакшы жакка өзгөрткүсү келип, мына 60 миллион рубль берүүчү бизнеске айландырды. Мына көрдүңүздөр, косметика, парфюмерия саткан компанияда. Эдуард Васильев, топ лидер Россияда. Укмуштонун YouTube'да каналы бар, видеолор бар, көрсөңүз болот. Инстаграмда видеолор бар, көрсөңүз болот. Бул чындап Мирлан айтып аткан эркектер чындап барбы же жалганбы деген ой болчу болсо, текшерип көрсөңүз болот. Алардын баары YouTube каналдарда, Инстаграмда бүт бар, көрсөңүздөр болот. Скриншот жасап алып көрсөңүздөр болот. Топ лидер Россияда мурунку буга чейин, бул бизнеске чейин косметика, парфюмерия компаниясына келгече ал Газпромдо сотрудник болгон. Газпромдо мен айткан көрүнүштү көргөн. Караса, көпчүлүк адамдар 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл иштегенине карабай, жумуш ордун жоготуп коюп атышат. Тааныш билиш болуп. Бир адам да айтат, 30 жылдык специалист дейт, өтө күчтүү специалист, аны табыш кыйын андайды дейт. Бирок ошол кишини 50-ден жашы пенсияга аз калганда иштен кетирип койду дейт. Эми ал эмне кылат дейт, кантип акча табат дейт, кантип үй бүлөсүн кантип өзүн багат дейт. Ошого окшогон нерселерди көргөндө мен өзүмдүн бизнесимди кылбасам болбойт экен деген ойго келип, ушул бизнеске келдим дейт. Башында бул дагы уялган тартынган айтып берет. Көрсөңүздөр болот. Каталогду көрсөтүштөн уялган, ушул сыяктуу. Генри Херман, LR компаниясы, бул дагы шампунь, тиш паста, косметика, парфюмерия бар компания. Германиянын LR деген күчтүү компаниялардын бири. Европада өзү биз Фаберлик СНГ мамлекеттеринде номер 1 болуп атсак, соода жагынан булар Европада номер 1. Ошол компаниянын Россиядагы чоң лидери Генри Херман, чек номер 1. Буга чейин ар кандай консалтинг бизнес жасаган. Ошол айтат, консалтинг бизнес бул кызмат бизнесте масштабка чыгарыш кыйын экен дейт. Мол бизнес мага эмнеси жак дейт? Масштабка чыгарыш. Чоң масштабка чыгарсаң болот. Мен да ошол себептен кайра бул бизнеске кайтып келгем. Бул бизнести мен чоң масштабка чыгара алат экенмин. Ал эми башка бизнести мен чыгарышым, сулуу салонду мен чоң масштабка чыгарышым кыйын экен ойлонуп көрсөм. Бул дагы ошону түшүнүп, ушул бизнеске келген. Андрей Веденев, бул дагы чоң корпорация, атын унутуп калдым, бир чоң эле компанияда иштеген. Газпром сыяктуу чоң компанияда иштеген мурун, ошого карабастан ушул бизнести бизнес катары көрүп, ошол LR деген компанияда топ лидер. Бул дагы руководитель банкта экен, банкта адашпасам, банкта жетекчи болуп иштеген. Так, Юрий Горев, топ лидер Фаберлик, биз иштешкен компания топ лидер. Бул дагы бир убакта Москвага, Түркиядан оптом бир алып келгенде 100 миң, 200 миң доллардык алтын алып келип, оптом өткөрүп иштеген. 98-жылы чоң кризис болгондо, адашпасам, чоң сумма 100 миңби, 150 миң доллар карызга батып кетет. Ошол мезгилде ушул бизнести нолдон баштаса болот экен, кайра бутума туруп алсам болот экен деп, ушул бизнеске келип,
Анан Фабилик компаниясында да чоң лидер болуп калды. Укмуш сонун каналы бар болсо эле адашпасам, сонун сабактарды өтөт, сонун тренингтерди өтөт. Тони Робинс сыяктуу, Владимир Довган сыяктуу сонун психология жактан сонун сабактарды өтөт. Биз да катышканбыз. Укмуш сонун прокачкага жакшы сабактарды өтөт. Психологияга жардам берчү, өзүңө ишенгенге жардам берчү сабактарды өтүп турат. Бул эмеде. Ал өз убагында өзүнүн командасын интернетке кирип көргөндө, ошол түнү гана көрүңүз дейт экен, себеби интернетке кирип отчетун көрөйүн десе, сайт катып калат экен. Анда сайт жаңы эле, көтөрө албайт эле. Ошончолук чоң командасы бар эле. 200дөн ашыкпы, 300дөн ашык директор бар эле. Антон Кононов бизде компанияда, Анна Кононов, Антон Кононов экөө иштешет. Антон Кононовду сүйлөгөнү уксаңыз, бир аз эме сөзүндө кичине эме дефекттер бар, бирок ошого карабастан, то есть тунук таза сүйлөй албайт. Мен ушуну угуп, Антонду көрүп, кайра бул бизнеске карап атканда, ушул топ номер 1 чекке чыгышты, чоң натыйжалар жасашты. Анда чоң натыйжалар жасады, бирок номер 1 боло эле келе. Ошондо көрүп, ушул адамдар иштеп атса, мен эмне ар кандай шылтоолорду айтып жүрөм өзүмө, давай кылам муну деп, ушул адам иштеп атса, мен эмне уялам деп мага бул чоң мотивация берген. Ошон үчүн Антон Кононовду да көрүп койсоңуз болот. Сүйлөгөндөрдүн YouTube'да сүйлөгөндөр бар. Антон Кононов жана Анна Кононова экөө үй бүлөлүк бизнес кылып отуруп, мына чек номер 1 Фабиликте. Келгенине баса башында келген жок, келгенине бир 6-7 жыл болду. Биз иштешкен компания 25 жыл болду. Алар компания 19 жыл иштегенде ушул компанияга келип кошулуп номер 1-ге чыгып атышат. Ошон үчүн бул башында болуп калыш керек деген, бул шылтоо, бул стереотип, бул адашуу. Кийинки Өзбекстанда чек номер 1-лердин бири Эркин Арбачаев. Бул дагы өзү химиядан сабак берген мугалим болгон. Мугалим болгонуна карабастан, өз турмушумду мен өзгөртүш үчүн шанс экен деп бизнес катары көрүп, косметика парфюмерия компаниясына келген. Биринчи башка компанияда иштеди, азыр биздин компанияда чоң лидер. Руслан Сейтумер дагы ошол мыйзамсыз, ал компания мыйзамсыз контрабанда менен иштегендиктен кыйналып кетишип, ушул бизнеске Фабиликке мыйзамдуу иштегенден келип кошулуп калышкан. Руслан Сейтумер топ лидер Крымда, бул да Өзбекстанда иштегенби алгач. Мына Өзбекстанда иштеген, жанагы бизге менталитети жакын адамдар, мына ошолор жөнүндө айта баштадым. Эми Россия эмес, эми Орто Азия боюнча айта баштадым сиздерге. Мына бизге менталитети жакын адамдар деле эркектер бул бизнесте жүрүшөт. Эле мен эмес, көрүп атасыздар. Кийинки нерсе, топ лидерлердин көбү эркекте атабыз. Андрей Зеленков, Казакстан номер 1-лердин бири. Андрей Зеленков дагы бул үй бүлөсү жубайы менен иштейт. Өмүрбек Култанбаев жубайы менен иштейт, бирок эркек башы менен толук ушул бизнесте. Экөө тең толук бизнесте. Жана мен айткан адамдар дагы толук ушул бизнесте, башка бизнес кылышпайт уже. Башка бизнестерди кылса инвестор. Мен да ошондой болуп калдым азыр. Башка бизнестерге мен инвестормун. Толук баш отум менен киришпейм. Толук баш отум менен ушул бизнестемин. Эмнеге? Башка бизнести көрүп атам, чоң масштабка чыгарыш кыйын. Бул бизнести мен чоң масштабка, дүйнөлүк масштабка чыгара алам. Мага ошого бүт мүмкүнчүлүктөрдү компания, бул система берип койгон. Булар дагы ошону көргөн үчүн ушул бизнесте толугу менен жүрүшөт. Алишер Хафизов номер 1 Тажикстанда, чек номер 1. Алишер Хафизов международный директор, жубайы Фарангиз экөө иштешет. Бул биринчи строитель, уста болгон, устачылык кылып жүргөн, анан аялы бизнес кылса жардам берип жүргөн. Булар компьютерде иштетип көрүштү, компьютерный клуб, анан банкрот болушту. Бул бизнесте толук акча бар экенин көрүп, киришип иштеп, экөө элеп иштегенде аябай сонун натыйжа жасашты. Ага чейин жалгыз иштеп жүргөн аялы. Бул жардам берип, колдоп жүргөн. Жахангир Авлихаджаев, бул да Тажикстанда топ лидер. Бул толугу менен ушул бизнесте жубайы экөө иштешет. Семейный, мына көрүңүздөр, семейный иштегендердин мисалдары толтура. Бирок жалгыз эркек иштеген мисалдар да көп. Кийинки нерсе, мына кийинки лидерлер, мен сиздердин сиздерге сүйлөп берген автор Мирлан Батырханов, чек номер 1 Кыргызстанда $700,000 $1,000,000 чейин оборот жасап атат биздин команда айына, жылына эмес. Бул деген бир чоң гипермаркеттин соодасы, бул деген чоң бир завод, фабрикага окшогон бизнес, бирок ошону мен 1000 сом менен баштагам. Ошого $1,000,000, $700,000 оборотко чыгыш үчүн мен $1,000,000 сомдорду киргизген жокмун. Бирок өзүмдү өнүктүрүү үчүн акча киргиздим мен, сабактарга катыштым. Өтө күчтүү Тони Робинстин Сингапурга барып, 100,000 турган сабагына катышып, жубайым экөөбүз 400,000 сом акча киргизип катышып келдик. Ошол акчаны бир жылда биз айына 400,000, 500,000 сом акча таба турган деңгээлге чыгарып алдык бир жылда. Көрдүңүздөр, Бул бизнесте биз бизнеске салбайбыз, өзүбүзгө салабыз. Бул деген өз эң мыкты салым бул эмне дейт? Бул бизнеске салым эмес дейт, бул өзүңө салым дейт. Ошон үчүн өзүбүзгө салдык, бул бизнесте өзүбүзгө салабыз. Бирок ишти башташ үчүн андай акчаны салыштын кереги жок. Ишти башташ үчүн сиз 1000 сомдук продукция, 2000 сомдук продукция алып, үйлөрүңүздө колдонуп көрүп, акысыз сабактарга катышып отуруп, түшүнүп, өздөштүрүп алсаңыз болот. Андан кийин каалооңуз менен 300 сомдук, 500 сомдук, 1000 сомдук сабактар болот. Символикалык суммадагы сабактарга катышып, батыраак, тезирээк үйрөнөм десеңиз, өнүктүрсөңүз болот. Кийинки бизде лидер Иманкул Усубалиев. Иманкул байке көп жыл бою базарда, Дордойдо Кытайдан товар алып келип иш кылган. Жана аялы менен биргеликте швейный цех иштетишкен.
Бирок азыркы учурда ушул бизнесте толугу менен шейн сектор жабышты. Контейнерин билбейт экен, бирок өтө суукта, суук ал мезгилде шарт болгон эмес билесиздер э, Дордой деп. Бирок ошол мезгилде иштеп жүргөн ишчилердин аялы күйөөсү экөө биргеликте семейный бизнес кылышкан. Шейн цехте аял иштейт экен. Бул товарды ошол товарды сатканча Дордойдо Кытайдын дагы өздөрүнүн тиккен товарды сатып иштешкен. Мына ушул адам чоң уже 50ден өткөн жашында келгенби билбейм. Ушул чоң эле жашында уже улайган кезинде ошол бизнесин таштап, ушул бизнеске келип, толук камдуу ушул бизнесте иштеп, Кыргызстандын көп жерлеринде азыр структурасы бар, и чет өлкөлөргө саякаттап жүргөнчө иштеп атышат. Ден соолугун караганча өздөрүнүн. Айбек Исмаилбеков бизде лидер, жаш лидер, өз убагында өтө жаш лидерден болуп келип, официант болуп иштеп жүргөндө кафе, ресторан ачсам деген кыял болгон, бирок кафе, ресторан ачуу үчүн акчасы жок экенин түшүнгөн. Түшүнгөндө эжеси сунуш кылганда башында макул эжем сунуш кылып иштеп коеюн деп баштаган. Баштаганда достору, тааныштары баары шылдыңдаган. Бул боюнча ийгилик окуясы бар. Баса бул лидерлердин Кыргызстанда өзгөчө. Казакстандан, Россиядагы дагы мен айтып кеткен лидерлердин көбүнүн ийгилик окуясы менде бар. Ушул видеозапистин астында ссылкадан көрсөңүз, мен Google дискке же болбосо Яндекс дискке киргизип коем. Ийгилик окуяларын көчүрүп алып окуп чыксаңыз болот. Айбектики да бар. Ушул бизнестин жардамы менен иштеп, достордун шылдыңдаганына көңүл бурбай жүрүп, иштеп отуруп, өзүнө квартира алды. Золотой директор болуп чет өлкөгө саякаттарга чыкты. Азыркы учурда Түркияда чоң команда курам деп аракет кылып иштеп жүрөт. Азамат Сыңайбек мына ошол аракеттер жасап жүрөт. Ибрагимов Абдурашид чоң лидер Кыргызстанда, бир убакта косметика парфюмерия менен иштеген компанияда иштеп баштаган. Анан ошол компаниядан бизге келгенде башында кайрадан нөлдөн башташ керек болгондо, каталогторду кармап алып, көптөгөн 200дөгөн, 100дөгөн каталогторду оор болсо да кармап алып, мен батыраак үй бүлөмдү багышым керек деп аялы декретте отурганда, өз жалгыз, өз башым, эркек башым менен ушул бизнести куруп, сонун офистерди ачты, чоң натыйжалар жасады, чоң деңгээлдеги лидер Кыргызстанда. Марат Нусупов, бул байкебиздин да окуясы бар, окусаңыздар болот. Бир убакта эмеде Абдыш атанын дилери болгон, эмеде Ош базарында оптом суусундук ичимдиктер менен иштеп жүргөн ишкер болгон. Анан бул бизнести караса, сонун перспективалар бар. Анан айтат, мен эмнеге бул бизнеске келдиңиз, Марат байке десем, мен ал жакта бизнесмен деген атым эле бар. Кийингеним бизнесмен эмес, жүргөнүм бизнесмен эмес, аң сезимде өнүкпөйм. Бул жерде карасам, сонун личностьтер бар, сонун өнүгүү бар экен. Плюс таза кийинип алып, костюм-шум кийип алып бизнес кылат экенсиң. Мага ошонусу жакты. Плюс Кыргызстандын деңгээлинде кылат экенсиң, бир эле Ош базарынын деңгээлинде эмес. Ошолор мага жакты деп, Кыргызстан деңгээлинде сонун структурасы бар. Абас Абдишев чоң лидер Кыргызстанда, бул Каракол шаарынан туруп алып, ошо Ысык көл областындагы чоң лидерлердин бири, сонун натыйжалар жасап атат. Бир Россияга да барып иштеп көрүп келди, анан кайрадан келип ушул бизнести жасап атат. Мына кимдир бирөөңүздөр Россияда жүргөн болсоңуздар, Кыргызстанга келип, эмне иш жасайм деген ой болсо, Россияда жүрүп, ушул бизнести баштап, эртеңки күндө Кыргызстанга келгенде улап кетсеңиз болот. Биздин командада, Daily Fabric компаниясында толтура мындай мисалдар аябай көп. Биздин, мисалы үчүн, менен башка командалардагылар билбеши мүмкүн. Бирок наставник директоруңуздан, драгоцен директоруңуздан сурасаңыз айтып беришет. Мен командаман айтып берсем, аябай көптөгөн кыз келиндер ошол жакта баштап, бияка келип улап атышат, улап кетип атышат. Ошол жакта иштеп жүрүп, ал жакта тапканына жашап атышты. Фабриктен тапканын топтоп, счетно топтоп отуруп, квартиранын акчасы, чоң нерсенин акчасы топтолуп калат да. Мына көрдүңүздөр э. Ушул сыяктуу мүмкүнчүлүк кылып колдонсоңуздар болот. Муталбайкенин сүрөтүн тилекке каршы убагында алган жетишпей калдык. Кичине убакыттар болуп калды. Мутал Тагаев бизде чоң лидер Кыргызстанда. Бул военный, отставной военный, то есть военный иши бүтүп пенсияга чыкканда жөн отурбастан эмне кылат? Ушул бизнести баштаган, көптөгөн чет өлкө саякаттарга бирге чыгып жүрдүк Муталбайке. Мындай караганда ал дагы брутальный деген офицер, жетекчи адамыбыз мына ушул бизнесте. Бул косметика парфюмерия, бул аялдардын иши го деп жүргөн жок. Бизнес катары көрдү. То есть жанагы стереотиптен алыс бололу дагы, жанагы биринчи көрүнгөн эмелер конфеттин кабыгын көрүп эле, конфеттин кабыгы жакпайды, ичи да жакпайды дебестен, конфеттин кабыгы эмес, ичине көңүл бурагы деген сөз. Демек, конфеттин ичин көрөлү. Ошого бизнес катары көрүңүздөр, эркектер, бул бизнести караганда бизнес катары көрүңүздөр. Журабек Туйчиев чоң лидер, бул Туйчиев менен жаңы эле таанышып атабыз. Ийгилик окуясын Кудай буйрса жазып чыгабыз. Муну дагы ссылка, ушул видеонун астында ссылка болот. Кудай буйрса кийинчерээк жазганда муну да киргизип чыгам. Вадимдикин да жаза элекмин пока. Муталбайкенкин да жаза элекмин. Кудай буйрса аларды да жазып киргизебиз. Булардын ийгилик окуяларын окуп, эркектерге айтып берсеңиз болот. Жана эркектер өзүңүздөргө мисал катары кандай адамдар келип атыптыр өзү бул бизнеске, эмне болуп келип каласыздар, кандай ийгиликтерге жетип атышты деп кызыгып көрсөңүз болот. Жураев Тойчубек, Рубин директорун жабышты. Булар да семейный иштешет, аябай активный, сонун жигит. Бизде Карвенде чоң маареке болгондо тусовкада таныштык, аябай активный, каерде болбосун аралашып кетет, бат аралашып кетет, сонун.
Сонун лидер. Вадим Куринских Кара Балта шаарында офиси бар. Азыр учурда Россияга кетишти. Өздөрүнүн үй бүлөк шартка байланыштуу. Бирок көп жылдан бери ушул өзү башка жумушта иштейт, адашпасам заводдо бир жерде иштейт, ошол жерде иштегенче ушул бизнес жасап койду. Азыр эки жактан киреше көрөт. Өзүнүн ошол мезгилде жумушунан да көрөт эле, фабриктен дагы эки жактан көрөт эле. Офисинен плюс структура курган, көптөгөн кардарларды алып келип компанияга, ошолордун соодасынан компания чыгарып берет. Ошол негизинде дагы эки жактан, үч жактан акча табаптыр ошондо. Илим Камалов биздин лидерибиз, биздин жаңы чыккан директорубуз. Бул студент кезинде баштап, башка көптөгөн компанияларда иштеп көрдү. Анан фабриктен өтөр жок экен деп, бул бизнес мага аябай жакты, ушул компания Кыргызстан үчүн өтө ыңгайлуу экен деп, ушул компанияны тандап, азыр толук кандуу иштеп, бизде жаңы директор болду. Уже 5 жолу, 6 жолу көрсөтүп койду Илим Камалов. Мунун да сүрөтү тилекке каршы даяр болбой калды, бирок Кудай буйрса ийгилик окуясын жазып чыгабыз, көрүп чыгасыздар. Илим Камалов да бизде студент, медицина тармагында студент, ошол медицинада билесиздер, окуусу көп болот, сабагы көп болот, нагрузка көп болот. Бирок эмне кыласың дейм, келечекте кесибиң боюнча иштейсиңби, кандай кыласың десем, жок, ал жакта мен билем, айлык аз болот. Ошон үчүн мен кесибим боюнча иштебейм, мен ушул бизнесте иштейм деп толук кандуу иштеген жатат. Кудай буйрса быйыл бүтөт, мына ушундай чечим чыгарып жатат. Макул, чечим өзүңдүкү. А так сен эки жакты бирдей алып кетем десең деле түшүнбөй келем. Демек, пока сен бул жакты чоң деңгээлге чыгарып алганча, бир нугуна чыгып алганча ушул бизнесте болосуң деп атпсың десем, ооба дейт. Все, андай сен мен түшүндүм, анда давай келиштешели деп иштеп, мына сонун натыйжалар жасап атат Илим. Илим азаматсың, сонун натыйжалар жасап атат, командасы чоң, перспективдүү. Так, эми жашоодо кимдер жакшы жашайт, кимдер жакшы утат, жашоодо. Ошол жөнүндө сиздер менен сүйлөшүп кетели, балким кичине багыт болуп калат. Албетте мен сиздерди үйрөтө турган адам эмесмин, сиздин өзүңүздөрдүн үйрөнчү адамдарыңыздар бар деп ойлойм. Мен болгону сиздерге өзүмдүн тажрыйбаман кичине болсо да бөлүшүп кете атам. Ушул гана. Багытыман, тажрыйбаман мен көрүп аткан перспективаны гана бөлүшүп кеттим. Мен сиздерди үйрөтүүгө акым жок болгону, мен ушул темада бир аз көбүрөөк билишим мүмкүн, ошон үчүн бөлүшүп кетип атам, балким бирдей билетирсиз, балким сиз менен да сонун натыйжалар жасап аткандырсыз. Муну болгону бир бизнес мүмкүнчүлүк. Дагы бир бизнес болуп калсын. Мен эки бизнесим бар, үчүнчү бизнес болуп калсын. Тем более Мирлан айтып атат, дүйнөлүк деңгээлде курса болот, 46 мамлекеттин мечтеси болуп атат. Анда ушул бизнести да көрүп коеюн деп атсаңыз, балким муну көрсөңүз болот. Бул бизнес аялдардын иши экен дейт, алсыз позицияда, эки түрдүү позицияда болот, Бул бизнес аялдардын иши экен да, бул эми деген позицияда болот. Алсыз позиция бул да эми утулат. Биздин мамлекет бизге жумуш орун бериш керек дейт кээ бир эркектер, кээ бир аялдар айтат. Жакшы маяна берчү бир жумуш кылыш керек, мамлекет иштебей атат, депутат иштебей атат, өкмөт иштебей атат деп башкаларга шылтап отура берет. Негизи мамлекеттин жумушу бул тынчтык болуп туруш керек. Бандиттер өлтүрүп турбаш керек адамдарды, уурулуктан сактап туруш керек. Жана частный собственностьту коргоп туруш керек. Сиздин мүлкүңүздү бирөө тартып алып койбош керек. Негизги основанан чек араны коргош керек. Ушул жумуштар мамлекеттик. Анан албетте мектеп жана башкалар иштеп туруш керек. Сиздин чөнтөгүңүзгө акча салып бериш бул мамлекеттин иши эмес. Акча табып, мамлекетке акча салып туруу, салык төлөп туруу бул биздин жарандык милдетибиз. Биз ошону жасай турган адамдар бизбиз. Мамлекет бизге жумуш орун бериш керек эмес. Биз өзүбүз жумуш орун пайда кылып, элге жумуш орун бериш керек. Өзгөчө эркектердин жумушу. Ошон үчүн кок сизде алсыз позициядагылар ой келчү болсо, менде да бул келген мурун, бир убакта келген, мен ошондой туура эмес багытта болгом. Ошол позицияда болсоңуз, күчтүү позицияны бир карап көрүңүз. Балким сиз ошол жолду тандайсыз. Тандоо сиздин өзүңүздө, сиздин позицияңызга жараша, сиздин натыйжаңыз ошого жараша болот. Күчтүү позицияда дагы адамдардын ой жүгүртүүсүн көрөлү. Ушунча адам жада калса 17 жашар кыздар да бул бизнести пайдаланып жасап атышат экен. Бул ушунчалык жөнөкөй бизнес экен, даяр технологиялар бар экен, даяр үйрөтчү сабактар бар экен, даяр бизнес экен. Мен кантип товарды Москвага жеткирем деп ойлонбойт экен. Компания өзү жеткирип берет экен. Мен кайсы товарды чыгарсам, кайсы товар жакшы өтүп турат, кайсы товар дайым өтүп турат дегенге башым оорубайт экен. Компания өзү түзүп коет экен. Кайсы адамдарды жумушка алсам, башым оорубайт экен. Компания өзү бухгалтерияды алып биздин ишти уюштуруп берет. Компания өзү программисттерди алып, юристтерди алып бүт жасап берет. Менин ишим болгону эмне? Болгону соода ишинде иштегим келет деген адамдардын ишин уюштуруу, ошолорду табуу жана кардарларды таба билүү. Ушуга үйрөнүп алсам, мен бул ишти жасап кетсем болот экен. Өтө жөнөкөй экен деген кабыл алуу бул күчтүү позициядагы адамдардын позициясы. Бул мисал. Албетте сиз башка тармакта ушундай ой жүгүртүшүңүз мүмкүн. Эми ошол ой жүгүртүүнү сиз бияка колдонуп койсоңуз болот. Эмнеге мен да бир көрүп изилдеп ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калбашым керек деген суроо бул күчтүү позициядагы адамдардын суроолору, көз карашы. Мен ушул жолду тандадым. Мен айтып кеткен жанагы лидерлер айынан $1 миллион, миллион рубль, 50 миң, 80 миң доллар таап аткан лидерлер, булар ошол күчтүү позицияны тандаган үчүн алар аялдардын иши экен деген конфеттин кабыгын ачып, ишин көрүп,
Бул көрсө бизнес мүмкүнчүлүк экен, мен буга бизнес катары карашым керек экен. Бул 0дон 1000 сом менен баштай турган бизнес экен. Болгондо ал 1000 сом акча киргизбейт экен. Өзүмө керектүү ансыз деле башка дүкөндөн алып аткан товарды алып баштайт экен. Ошону колдонуп көрөт экен болгону. Колдонуп көрүп бирөөгө жебеген самсаны мактабай, жеген самсаны макташым керек экен. Алдабай элди. Ошо элди алдабаш үчүн өзүмө керектүү продукцияны, үй бүлөмө керектүү продукцияны алып колдонуп көрүшү керек экен үй бүлөбүз менен. Мындай мүмкүнчүлүктү мен кайдан табам? Деген көз караш менен караган, бул күчтүү позициядагы көз караш. Мен ушул жолду тандадым, натыйжа сонун. Сиздер дагы ошол сыяктуу позицияны тандасаңыздар болот. Бул сиздин колуңузда. Муну сиз өзүңүз чечесиз. Мен болгону багыт берип, болгону мисал келтирип берип силерге. Стереотипке баш ийүү, алсыз позициядагы адамдар стереотиптерге, элдердин адашуу ой жүгүртүүсүнө, элдердин невежествосун деп коет, сабаты жок, караңгы бул темада, жашоодо эмес, бул темада караңгы, бул темада сабаты жок адамдардын ой жүгүртүүсүнө, алардын ой пикирине баш ийүү, бул стереотипке баш ийүү. Бул өзүбүздү алдап коюу. Бул боюнча мисалы үчүн адал арам маселесинде мен видеолорум бар, көрсөңүздөр болот. Тармактык сетевой маркетинг адалбы же арамбы? Бул боюнча да мен көптөгөн фатваны боюнча талдоон көрсөтүп келгем. Чубажы Раматлыктын сөзүнө ошол жоопту мен бетине өзүнө да мен сүйлөшкөндө суроо катары бергем. Ошондо дагы силерге окшогондор биз менен талашыш керек деген. Кийин анын жооп катары видеосун да чыгардым, көрсөңүздөр болот. Ушул сыяктуу адашуу коомдун, элдин, кээ бир молдокелердин, муфтийлердин, кээ бир чоң молдолордун, чоң айталы устаздардын, ошолордун дагы адашуу учуруна баш ийген учурлар болот. Бул алсыз позициядагы ой жүгүртүү. Күчтүү позициядагы ой жүгүртүү текшерип көрөйүн. Мирлан жөнү-жөн эми Чубажы Раматлык менен сүйлөшпөс элек, жөнү-жөн жолукпас элек. Биз командабыз менен, Фабрик командабыз менен жолукканбыз, Чубажы Раматлык менен ушул маселе боюнча биз менен сүйлөшөлү деп. Анан мен суроо бергем. Жөнү-жөн берген эмесмин, билбеген үчүн. Билген эмес, мен бизнести көп жылдан бери иштегендиктен, ушул бизнес темасын жакшы билгендиктен, ошол айткан сөзүнүн адашып атканын көрсөтүп бере алгам. Суроодун жардамы менен. Аны мен эч убакта үйрөткөн акым жок. Ал өзүнүн темасында өтө күчтүү, мен көп нерсени үйрөнөм. Бирок бизнес темасында ошол мезгилде өзү деле мойнуна алган, биз ислам экономикасы бизде жаңы илим, биз адашышыбыз мүмкүн, ошого силерге окшогон адистер талашыш керек деген. Ошодон кийин мен жоопту да чыгардым. Тилекке каршы Чубажы Раматлыктын өмүрү кыска экен. Ал маселе токтоп калды. Кудай буйрса башка адамдар менен сүйлөшүү иштерин жасап атабыз, дагы мындай аягына чыгарабыз. Бирок ошол адашуу, коомдо адашуу ой пикирлер бар. Ошого баш ийүү, ошого ун чукпастан баш ийип коюу, бул алсыз позициядагы адамдын көз карашы. Күчтүү позициядагы адамдын көз карашы мен текшерип көрөйүн. Балким чындап эле коом адашып аткандыр. Эки жакты тең угуп көрөйүн деп, угуп көрүп изилдеп коюу. Бул күчтүү позициядагы адамдын көз карашы, подходу. Орустар, батышта эркектер мындай ишти кыла берет да бизде деген бул шылтоо, бул стереотип. Менталитетке шылтабаңыз. Себеби дегенде бардык адамдар жакшы жашагысы келет. Менталитетке карабайт ал. Бардык адамдар таза жүргүсү келет. Бардык адамдар тиши, башы жана башка жери таза жүргүсү келет. Кир жугусу келет. Бардык адамдар. Бардык адамдар кошумча акча тапкысы келет. Ал менталитетке карабайт. Бардык адамдар кооз жашоодо жашагысы келет. Чет өлкөлөргө саякаттарга чыккысы келет. Бардык адамдар өзүнүн койгон максатына жетерлик акчаны тапса боло турган мүмкүнчүлүктөрдү карагысы келет. Бул менталитетке карабайт. Албетте өзгөчөлүктөр бар. Орустардын менталитетинде бир аз өзгөчөлүк бар. Бизде башкача салттарыбыз бар, башкача көз карашыбыз бар. Бирок биз берип аткан сунуш ал менталитетке карабайт. Акча баарына керек. Африкада деле керек, ошо бизнес дагы баарына керек. Африкада деле керек, Антарктидада деле керек, Таиландда деле керек, Европада деле, батышта деле керек. Бизде кыргызга деле керек, Тазалык, суулук жана башка бизге деле керек. Ден соолук бизге да керек. Ал менталитетке карабайт. Менталитетке шылтабаңыз, чынында сизде коркуу бар болушу мүмкүн. Колуман келбей калсачы, балким анда ошол суроону бергениңиз туура. Менталитетке шылтабастан. Балким сиз бул боло турган бизнеспи, болбой турган бизнеспи, ошол сурооңузду бериңиз анда. Сизди чакырган адамга, сизге ушул видеону берген адамга ошол сурооңузду бериңиз. Бул күчтүү позициядагы адамдын суроосу болот. Ачык айкын сүйлөшөлү, колуңуздан келбесе, мен колуман келбей калсачы деген менин каналымда видео бар, көрсөңүз болот. Биздин эл муну түшүнбөйт, биздин эл түшүнсө түшүнбөй эле койсун. Мен да бир убакта эл эмне десе дей берсин. Негизги нерсе менин максатым, менин турмушум, менин турмуш деңгээлим. Менин турмуш деңгээлим жакшырганда эл өзү мени келип ээрчийт. Болбосо мен адашып аткан. Бул боюнча түшүнүгү жок, бул темада караңгы адамдарды мен ээрчип өзүнүн турмушумду жакшы, жаман жакка буруп алышы мүмкүн. Ошол эл кандай жашаса мен да ошондой жашап калышым мүмкүн. Элдин көбү 70-80% орточо жана кедей жашашат. Бул дайым ошондой, көпчүлүк коомдо ошондой. Бир эле бизде Кыргызстанда эмес, Америкада эле элдин көпчүлүгү 80% орточо жана кедей жашашат. Кедей бар жана орточо жашаган бар. Эгер мен орточо жашагым келсе, анда ошол элдин оюн угайын.
Бирок мен алардан жогору жашаган кезде анда мен элдин оюну эмес, анда мен жогору жашагандардын оюну кайын деген чечимди чыгаргам. Сиз дагы ошол боюнча ойлонуп көрүңүз. Же орточо жашаган элдин оюну угасыз, же сизден жогору деңгээлде жашап аткан, жогору деңгээлде акча таап аткан адамдардын оюну угасыз. Бул боюнча көптөгөн эксперттер сонун ой пикирин айткан, миллиардерлер айткан, бул боюнча тармактык маркетинг индустриясы бул эмне деген сабакта ошол чоң күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги эксперттердин, миллиардерлердин бул бизнес боюнча ой пикирин биз айтып бергенбиз. Эксперттердин бул теманы изилдеп көргөндөн кийинки пикирин ошол жерде биз айтып бергенбиз. Аны сиз YouTube'дан да көрсөңүз болот. Биздин видеобузду көргөндөн кийин текшерип көрсөңүз болот. YouTube'дан, Google'дан текшерип көрсөңүз болот. Алар чындап ошол ой пикирди айтышкан. Так, биздин менталитет башка. Буга жооп бердик. Демек, стереотипке баш ийсеңиз, анда сизди эл катары жөнөкөй, орточо, кедей жашаган, наалыган, мамлекетке, депутатка, мэрге жана башкага наалыган ошол ой пикирде каласыз. Бул деген элдин көпчүлүгү жаман деген майда айтпай атабыз. Бул бизге жагабы жакпай, бул күнүмдүк көрүнүш. Ошон үчүн дайым илгери деле болгон ал нерсе, ошон үчүн дайым орто жашаган жана кедей жашагандар болот. Ошол ой жүртүүнүн айынан. Ал эми бай жашагандардын көбүнүн ой жүртүүсү башкача. Чындап сүйлөшүп көрсөңүз, мен аларды көп жылдан бери изилдейм, көп жылдан бери алардын үйрөткөн сабактарын алып жүрүп, ошол деңгээлге чыктык. Эмнеге? Ошолордун ой жүртүүсүн үйрөнүп жүрүп. Алардын ой жүртүүсү башкача. Алар жоопкерчиликти өзүнө алат. Орто жашаган адамдар жоопкерчиликти бирөөгө тапшырат, мамлекетке жана башкага. Ошолорду уксаңыз, сиз дагы ошол жашоодо жашайсыз. Бай жана кедейлердин ой жүртүүсү жана бай жана кедей деген бул жерде 4-5 видео бар, көрүп чыксаңыздар болот. Бул дагы менин каналымда, менин плейлистимде бай адамдардын сырлары деген плейлисттен көрсөңүз болот. Бул дагы биринчи жана экинчи бөлүгүн көрүп кетиңиздер. Биринчи бөлүгү жана мен айткан 4 мүмкүнчүлүктү айтып берет. Чакан бизнестин модели, чоң бизнестин моделин толугураак көбүрөөк мисалдар менен түшүндүрүп берет. Экинчи болсо, кайсы учурда сиз нолдон баштап миллион сомдор акчаларга чыга аласыз. Ошол боюнча экинчи бөлүктө көрүп айтылган. Жана кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонсоңуз болот. Негизинен биздин видео сабагыбыз бүттү. Ушуну менен маалымат пайдалуу болсун деп сиздерге тилеп кетебиз. Ушул маалыматтын бул бизнесте иштебесеңиз дагы пайдасы тиеттир деген үмүттөбүз. Балким кээ бир башка бизнес болсо дагы кээ бир жактан кичине багыт берип койдук деп ишенебиз. Бул болсо мына бизден Фабилит иштеген лидерлердин чет өлкөгө саякаттарынан мисал. Мына көрүп атасыздар. Бирөөсү Балиде, бирөөсү Анталияда. Биз мисалы үчүн мен 14 чет өлкө шаарларын көрүп келдим. Азыр акыркы учурда Шри-Ланка менен эме Мальдива кошулду, ошондо 16 чет өлкө мамлекетин көрүп келдим. Ийгилик, ошон үчүн ушул бизнесте сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Муну да бир көрүп изилдеп койсоңуздар болот. Ийгиликтерди каалайбыз анда сиздерге. Маалымат пайдасы тийсин. Кудай буйрса ушул маалыматтын жардамы менен бизнестериңиздерди, жашооңуздарды жакшы жака киреше деген темаларды жакшы жака өзгөртүп, жакшыртып алышыңыздарга тилектешпиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Шашып атып анча сиз сөзүмдү котуп атам. Так, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе мен азыр мотивация берчү 1-2 видеодон сиздерге коюп коеюн. И ушуну менен бизде запись бүттү.